Роза Гапаров «Кызыл беда». Киноповесть. Саратандын ысык аптабына какталып, беде эгилген кең тала ныксырап жатат. Беде кызыл, ал урук үчүн эгилген. Шондуктан алиге чейин чабылбастан кишини көмгүдөй болуп өсүп, роза гүлү түспөлдөнүп гүлдөп турат. Беденин арасынан саратандын чызылдаганы, чегирткелердин чырылдаганы, бөдөнөнүн бытпылдыгы угулат. Булардын үнү болбосо талаа мемиреп тып-тынч. Талаанын орто черинде жалгыз дарак сербейет. Бул долоно. Долоного ар түркүн чымчыктар кона берип, анын бариктерин ап-апак кылып таштаган. Мына азырда анын учуна бир сарала чымчык келип конду. Бул чымчыкты саргалдак деп коюшат. Саргалдак коноор замат чит-чит-чит чиролололой деп сайрап койду да, бирок ошол эле замат долононун астын бир кыйгач карап алып, эмнегедир үркүп учуп кетти. Ошол эле учурда долононун астынан 20 жашар чамасындагы бир кыз чапчып турду. Турду да дегенде эки жагын элең деп кабатырлана карап алып, анан өскүлөң коюу бедени аралап, жатыштап чуркап жөнөдү. Кыз ак көйнөкчөн, көк жоолукчан эле. Бирок беденин жалпайган кып-кызыл бетинде анын көк жоолугу гана сүзүп баратты. Ал көпкө чуркады. Акырында талаа бүтүп, арбайган картаң талдар каптаган жайык сайга туш келди. Сайда талдардын арасында жайылып, туп-тунук дарыя агат. Кыз дарыянын жээгине келип жыгылды. Кичине дем алды. Анан дагы ал жак бул жагын каранып алып, шашып-бушуп чечине салды да, жеп жылаңач болуп сууга кирди. Суу муздак экен. Анын тердеп тепчиген, беденин кып-кызыл гүлтөрү жабышкан ап-апак сулуу денесине өтө жака берди. Кыз рахаттана кирине баштады, бирок киринип жатып, элеңдеп каранганын койгон жок. Ырас анын коркконунчалык да бар эле. Суунун аркы өзүн бойлоп, жалгыз аяк жол өтө турган. Бир маалда мына ошол жол менен келаткан кишинин күңкүлдөө ырдаганы угулуп калды. Кыздын жаны чыгып, дароо жолду карады. Талдардын арасынан эрбеңдеп чемодан көтөргөн бир жаш солдат көрүндү. Кыз кийимдерине карай боюн таштагысы келди, бирок кийимдери кыйла ыңгайсыз жерде калган болчу. Шондуктан ал тобокел кылганды коюп, маңдайындагы картаң талдын жоон денесине барып жабышты. Солдат ырдаган бойдон өтүп кетти. Кыз аны таанып калды. «Малик», деп шыбырады ал, солдатты узата карап. Сайдын аркы жээгинен тамеки эгилген жап-жашыл мейкин талаа башталат. Талаа созулуп отуруп, тоо этегиндеги бак дарактуу кыштакка такалат. Кыштакка барыш үчүн ушул талааны кесип өтүш керек. Малик келе жаткан сокмо жол өскүлөң тамекинин ичине сойлой кирди. Түшчен болчу. Тамекичилердин алды сарайдагы тамекилерин тизип бүтүп, кайра өзүүгө чыгып калышкан. Малик биринчи болуп Сайрежени учуратты. Сайреже жашы 45 менен 50-нын ортосундагы жапалдаш бойлуу сары аял эле. Ал киши үзгөн баригин кучактап, жөөктүн ичи менен чайпала басып, шакка Маликтин жолуна карай чыгып келатыптыр. Шакта чырпыктан токулган себет, бир түйүнчөк, бир термос турат. «Арбаңыз, Сайреже», деди Малик. «Ботом Маликсиңби?» деди тайжеңеси аны жакшылап карап. «Ооба», деди Малик жылмайып. «Алдыңа кетейин. Келип калдыңбы?» Сайреже кучагындагы барикти себетке төгө салып, Маликти ширелүү колдору менен кучактап, шилекейлүү эриндери менен анын жаактарынан өпүлөп калды. «Кандай, демдүүсүзбү?» деди Малик тайжеңесинин кучагынан өзүн бошото берип. «Шүгүр айланайын», деди тайжеңеси тамекинин ширесине шакмар болгон кең көйнөгүнүн жеңи менен пешине терин арчып. «Өзүң аман эсен кызматыңды бүтүрүп келдиңби?» «2 жылда бат эле өтүп кете турбайбы? Кече эле кеткендей болдуң эле. Ой, мен эмне карап турам? Жүр андан көрө. Мен сени акең менен жеңиңе сүйүнчүлөйүн. Акең болбосо да жеңең ушул жерде». Сайреже Маликтин алдына түшүп жөнөп калды. Жолдо баратып Малик дагы бир кишинин эсин соолугун билгиси келди. Сайреженин бойго жеткен кызы бар эле. Жанагы кызыл беденин ичинде чуркаган кыз. Айткандай, марал көрүнбөйт да. «Жүрөт». Сайреже жандана түштү.
2 жыл удасы менен Фрунзеге окууга барып өтпөй келди. Быйыл Оштогу институтка кирем дейт. А биз атасы экөөбүз кой деп атабыз. Жетишет да ошончолугу. Өтө албагандан кийин эл журтка да сөз болот. Рас, быйыл Осмон өзүм жардам берем, сөзсүз өткөрөмүн деп атат. Кайсы Осмон? Турган кемпирдин күйөө баласы. Салия эженин күйөөсүбү? Эмне, ал киши бул жака келди беле? 2 жумадан бери Салия экөө ушу жерде. Институтта сабак берет деп уккан элем. Ал кишинин колунан келиши мүмкүн. Андай болсо Маралдын жолун тоспоң. Айланайын, аял окуп кайерге бармак эле? Окуган кыздарды көрүп атпайбызбы? Шаарда 4-5 жыл окуп келишип, эмерге тие албай так этип жүрүшөт. Базар көргөн эчкиден түңүл. Шаарда жашап келген кыздардан биздин балдар качып атышат. Биздин Маралга, Кудайга шүгүр, жуучу жөнөтпөгөн айылда бир да боз улан калган жок. Малик жылмайып койду. Бир арыктан өтө берип, Сайрече токтоду. Жеңеңдин тамекиси ушул, деди. Кийин тамекинин ичине карай кыйкыра баштады. Алима, Алима. Деген аялдын үнү келди. Бери чыгып сүйүнчү бер, кайның келди. Деген үндөр чыкты ал жакта. Жакшы болбодубу, деди Сайрече. Акең менен иниң да ушу жерде экен. Тамекинин ичинен биринчи болуп энеси Камил чуркап чыкты. Ал 16 жашта эле, бою нооча бала. Камил агасы менен кол берип көрүштү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Малик анын колун алып, кийин чоң кишилерче инисинин ийининен таптап койду. Аңгыча агасы менен жеңеси да келип калышты. Кана, сүйүнчүңөрдү узаткыла, деди Сайрече. Токтой туруңузчу, дегенде учураш болалы, деди Мурат. Кел, солдат. Акеси ага кучагын жайды. Келдик, деп гана койду Малик. Башка эмне дерин билбей. Акеси андан 5 жаш улуу, мындан 5 жыл илгери өзү да ушинтип солдаттыктан кайтып келип, ошол жылы үйлөнгөн. Азыр 2 баланын атасы болуп калды. Арбаңыз жеңе, деди Малик, акесинин кучагынан бошуна берип. Бар болуңуз, деди жеңеси жайдары жылмайып. Кайнысы менен 2 колдоп көрүштү. Эсен аман келдиңизби? Кана эми сүйүнчүңөрдү бер, деп калды кайрадан Сайрече Муратка. Мына, деди акеси. Анан өтүгүнүн кончуна колун салып, акча салгычын сууруп чыкты да, андан 3 сом пул алып Сайречеге сунду. Мына, деди Сайрече мулуңдап. Бир жолукка иштеп алдым. Кап, иштен калам да, болбосо барып атаңар менен апаңарды да сүйүнчүлөп бир көйнөк кийип келбейт белем. Мейлеме. Камил, калгандарга эми өзүң сүйүнчүлө айланайын. Ошентип койсо, Камил чындап эле чуркап жөнөдү. Бирок аны акеси токтотуп калды. Сен кетип калсаң тамекини ким үзөт? Ушул Малик акем аскерден келген күнү тамеки тизбей койсок эмне болот эле? Деди Камил кыңырылып. Беркилер буга күлүп калышты. Жок, силер жеңе экөөң дагы кичине үзгүлө. Сиз эмне кетип атасызбы? Деп сурады андан Алима. Мен барбасам болбойт, деди Мурат. Кечинде үйгө Малик менен учурашканы элгилет. Камыш керек. Эми сизге Кудай берип калбадыбы? Уолду шултоолоп 3-4 күн мас болосуз. Кана солдат, кеттик. Ак энелер жолго түштү. Кой, биз да иш кылалы, деди Сайрече. Айткандай, менин кызымды көрдүңөрбү? Жок, деди Алима. Өлүгүңдү көрөйүн, каякта жүрөт болду экен? Кайра келсе, Марал тамеки үзүп атыптыр. Өзү да шымаланып ишке кирди. Жашап акыр десе, сен каякта жоголуп жүрөсүң? Деди ал кызына. Сарайдан чыгып сайды бойлоп келатсам, кыздар киринип атыптыр. Мен да киринип калдым ошолорго кошулуп. Деди Марал ишин токтотпостон, апасына бурулуп карабастан. Анын кирингени айтпаса да көрүнүп турган. Чачы, көйнөк көнчөгү сууланып турат. Өлүк канаңды көрөйүн десе, ушу чак түштө да киши киринет бекен. Бирөө жарым көрүп койсо эмне болот? Деп ачууланды апасы. Эч ким көргөн жок, деп койду Марал. Бото мойнуңдагы мончогуң кана? Мончогун эми эстеди көрүнөт, мойнун сыйпалап калды. Киринип атсам, жиби үзүлүп кетип, сууга чачылып калды, деди анан. Мойнуң үзүлгүр десе, эсил мончок.
Menin kız kezimde tağınıp жүрген monçogum ele. Jey turgan bir nerse alıp geldingbi? Dep surady Maral sözdü başka jakka burgusy kelip. Şakta, dep koydu apası. Özleri şakka jakın jerde üzüp atışkan. Maral şakka çıkıp sebettin janına oturup düýünçöktü çeşti. Düýünçökte nan, alma, börük, jana bir piyala bar ele. Piyalaga termosdagı çaydan koydu da şarşıp-uşup owatyna başlady. Kursagy açıp kalıptır kızdın. Aytmakçı, Malik askerden geldi, dep şankıldadı apası tamekinin içinden. Jakşı bolgan turbayby, dedi Maral şek aldırbastan. Gelet dep atışkan ele üýdegileri. Bayağı Malik emes, boyu ösüp, sımbatı gelişken jigit bolupdur. Maral özünçe muluyup koydu. Seni surady. Meni? Emne dep? Maral daroo kızıga düştü. Maral jürebi dep. Men jüret eş jakka okuga da bargan jok. Hem ekidile iştep atat desem süýünüp ketdi. Süýünüp? Hemnege süýünat? Balam, boyga jetip kalgan bozbaldardyň başına har kanday oy kıyallar kire beret da, dep koydu apası tamsildetip. Mümkün Malik de askerden bir jakşı maksat menen kelatkandır. Kim bilsin? Oy yapamay, dep koydu Maral. Antkeminin apasının aytkandары agada jagып atty. Al dastarkungu duwa kılıp koyup kayra barıp üzüge kirişti. Andan görö, dedi apası. Tamekini tezirek üzüp bolup üýge kaytaly. Sen juunup taranıp, jakşylap kiyinip alıp Malik menen uçuraşıp gel. Hemi uçuraşam dep ataýyn üýüne baraýynba. Botam, barsaň emne bolat eken? Adatda keşi bir uzak jakka barıp gelgenden keyin any menen uçuraşıp koýuş, büt kıştaktın barızı. Koy, barıp gel. Men dastarkun jasap berem. Koltukta bolasyň. Dastarkundan emne geregi var? Kuru kol bargan bolboýt-ay. Eki kattama kılıp bereýin. Betim. Kattamany kanty götürüp baram emi, uýalbastan. Makul. Palo dep berem anda. Pologu yet gerek. Janagy jalgys korozdu soýabys. Geçinde üýlerine gelişkenden keyin Maral çinele oşol jalgys korozyny kuwalap kirdi. Gileygen çoň koroz bolçu köpkö çeyin tutkulbastan kızdy suý jygylypdy. Bulaz gelgensip koňşunun egin tegininin arasına kaçıp ketip handan beter aylasyn getirdi. Koňşulary turgan kempir ele. Al kişi öz kolu menen tigip kögörtken säwes, piyaz, kartoşkasyna koroz tügül çyçkan aralatçy emes. Maral korozunun ardından egindin içine kirip baralbastan taysıllap turup kaldı. Anın üstüne kempir eşikte peş hayvandaky ojokdun aldında küýmenip jürüpdir. Kızı menen küýö bolası eşikte eken. Ekö badminton oynap atışıpdyr. Bulardın gözünçe kantip kempirden egin teginin aralap koroz kolasyň kişi. Apa, koroz turgan çoňunenin kurgonuna kirip ketdi, dedi al. Apası peş hayvandaky ojokka ot çagyp atkan. Ay girip ketse artından kirip tutup çyk, dep şankylady al. Maral argasından eki üýdüň kuraw jaýyn bölüp turgan jygaç tosmonu attap ötüp kartoşkanın şagyna geldi da anın içinde жүрgen korozuna taşrykta başlady. Küş, küş, küş. Botam, korozun kartoşkanın baykan kılbadyby, dep kıykırdy kempir any görüp. Tutaýyn dep kowalasam uşul jakka kirip ketdi, dep aktandy Maral. Azır men tutuşup berem, dep kaldı Osman. Al daroo raketkasyny ırgdyp jüberip, güldep turgan öskülön kartoşkanın içinde sekiriktep korozdu kuwalap kirdi. Muny görüp turgan kempirden çypy çykdy. Oy kokoy, kartoşkany tügetmediňbe biratola. Çık bere. Birok küýö bolası aga kulak salbady. Saliya, tos narıjagyn, tos, dep kıykırdy al aýalyna. Saliya da küýösüne koşulup ketdi. Tos, dep kıykırdy Osman Maralga. Al bir pasta koroz kuwaly onu oýunga aýlantyp jüberdi. Üçöw emi korozdu bir-birini aýdaşyp, gat-kırıp gülüp atışdy. Ahyrynda kempir de koşuldy. Atkanaga aýdagıla, atkanaga kirgizgile, dep üretdi al. Kıyla kuwalaşkandan keyin köp döşüp jatyp, arıp çarçagan korozdu atkanaga kirүүgө argasy kılışdy. Korozun artынан Osman çırkap kirip ketdi. Saliya rahattan terin arçydy. Emi Osman tutup çygat. Osman qarаңғы atkanadan korozdu kıykırtıp götürüp çykdy. Mına korozun. Rahmat.
Марал корозун алып үйүнө карай басты. Марал, биз эртең кетип баратабыз, деди Салия. Демек, сен барар замат Осмон жездеңе жолугасың, куппу? Марал башын ийкеңдетти. Сен барганча мен өзүмчө аракет кылып турам, деп кошумчалады Осмон. Марал дагы башын ийкеди. Көрүшпөй калсак жакшы барыңыздар, деп басып кетти анан. Жакшына кыз, деп койду Осмон. Менден дагыбы, деди Салия эркелеп. Осмон күлүп анын маңдайынан өптү. Ожоктун боюнда отурган кемпир муну көрүп, "Эй, уятсыздар", деп нааразылык менен күбөрөп койду. Шишенин тыгыны тарс ачылып, шампан атылып кетти. Сөрүдө отургандар куунак чурулдап калышты. А сөрүдө Малик, анын акеси менен жеңеси, алардын тең тушу Камчы менен Бурул, Марал менен Камил отурушат. Камилден башкасы ичкилик ичип атышат. Акеси менен Камчы кайып болуп калышкан. "Карагыла-ай", деп кыйкырды Малик кубаныч менен. Дарактардын тарбайган шактарынын арасынан кып-кызыл болуп чоң төгөрөк ай көтөрүлүп жатыптыр. "Эмне, сен келген жактын айы жок беле?" деди Марал. Башкалар күлүштү, а Малик күлгөн жок. Бул өзгөчө ай эле, өз жеринин айы. Бул айды ал өзү туулуп өскөн картаң бактын ичинде, өзүнүн жакындарынын арасында отуруп көрүп атпайбы? Ал өзү үчүн куюлган бокалды айга тосуп, анын ичинде туйлап аткан шампан аркылуу айдын кызыл нурларын жаш балача суктанып карай баштады. Муну Марал байкап, сүйкүм менен мулуйуп койду. Ал дагы Маликти туурап, бокалдын айга тууралады. "А эсиңдеби, Малик, биздин алтын кызды койгонубуз?" деди ошентип жатып. Анан алтын кыз дагы ырдап кирди. Калгандары аны коштоп кетишти. "Төбөбүздө сан жылдыздар тарашат, айд асманда алыс кетип баратат. Ой келин кыз, ой жигиттер курбулар, кандай болот үйлөргө тарасак?" Ырдап бүтүшүп, өздөрүнө өздөрү кол чаап калышты. "Чын эле, эми тарайлы", деп калды Бурул. "Алима экөөбүздү сарайда 2 таңгак тамеки күтүп турат. Кана, абышка мени менен барып тамеки тизишиң?" Катын", деди ага Камчы. "Ушу мен азыр сенин тамекиңди тизгендей болуп турамбы? Уялсаңчы?" Беркилер күлүп калышты. "Эртең менен айтпадыңыз беле? Барикти көбүрөөк үзө бер, кечинде өзүм барып тизишип берем деп." "Анда мен Маликтин келишин каяктан билип коюп турмун? Менин ырыскыма мындай жакшына ичимдиктер жайнап калаарын каяктан билиптирмин?" "Туура", деди Мурат. "Бурул, сен күйөөңдүн ырыскысын кыйба." "Бул ырыскыны экөөң күн сайын эле ичип жүрбөйсүңөрбү?" деди Бурул. "Бурул, убара болбо", деди Алима. "Алтыларында шише турганда буларды иштете албайсың. Андан көрө Кудай өзүбүзгө күч кубат берсин. Жүр." "Жеңе, мен сизге жардам берем", деп калды Камил. "Оозуңузга май", деди Алима. Үчөө сөрүдөн түшүп, дарбазага карай бет алышты, бирок Алима кайра токтоду. "Уул, сиз биздикине түнөйсүзбү?" деп сурады ал Маликтен. "Жок, чал кемпирдикине кетем", деди Малик. "Анда сиз төшөктү күндөгүдөй салып жата бериңиз", деди Алима күйөөсүнө. "Куп болот айым", деди Мурат. "Төшөктү сиз каалаган жерге салам." Баарысы күлүп калышты. Алима, Бурул, Камил үчөө кетишти. Эркектердин арасында жалгыз калганына Марал да тынчсыздана баштады. "Мен да кетейинчи", деди ал Маликке куду уруксат сурагансып. "Мен сени узатып коем", деп калды Малик. "Жакшы калыңыздар", деди Марал берки экөөнү ордунан тура берип. "Мен да ошондон ары кеттим", деп койду Малик агасына. "Мына эми арак да шампан да өзүбүзгө калды", деди Камчы алар кетишкенден кийин. "Койдос, өлө турган жанга. Эй, сенин аялың күн өткөн сайын сулуу болуп баратат да", деп калды Мурат арак куюштуруп жатып. "А меники болсо тыртайып же семирбейт, же өңүнө чыкпайт." "Эмне, алмашайлы деп турасыңбы?" деди Камчы. "Бир түнгө алмашпайлыбы? Кел атасың көрө. Колду бер, мына кол." Экөө кол алышты. "Азили жок, азили жок." Экөө бирин бири тиктешип, каткырып күлүп калышты. Маралдын үйүнө барчу жол мектептин багын аралап, мектепти жандап өтө турган. Марал менен Малик бакка киришти.
Мектеп айдын жарығында Қашқайып бақтың ортасында тұрады. Біздің мектеп, деді Малик. Біздің мектеп, деді Марал. Малик терезелердің біреуіне келді да кластың ішіне өңіле қарады. Ау, деп қиқырды ал. Жүр ішкері кіреміз. Ешік құлыптану. Малик ешікке чұрқап барды. Ешіктің құлпы жоқ екен. Жөніне жіпменен байлап қойып тұр. Келе бер, деп шақырды ал. Біз мұндай құлыптардың далайын ашып көргенбіз. Ал жіпті шешіп жіберіп, ішкері кіріп кетті. Марал да анын жолын жолдады. Коридордың іші жарық екен. Көп сандаған терезе ешіктер арқылы айдың нұры түшіп тұрады. Анын босоғысы менен ырақы төрінің орталығында ондаған жарқанаттар қарш терші зыпылда ұшып жүреді. Жарқанаттар ашық тұрған кластарға да шум қоп кіріп, қайра атылып шығып атышады. Марал кірер зама талардан чөчіп, «Ай!» деп бір қиқырып алды. «Мына, бұл біздің класс!» деп шаңқылдады Малик. Анын чөчіғанына етуар бербестен. Ал классқа кіріп кетті. Марал анын артынан кірді. «А бұл болса, біздің партабыз!» деп олады Малик, класстағы ең алдыңғы партаға отырғызып. «Екеуіміз қанты отыршылек, көрсетші?» Марал күлді да анын жанына барып отырды. «Мына мен» деп. Екеуі бір басқа бір-бірін ұншықпай тіктеп отырып қалышты. «Марал», деді анан Малик, кішіне буылған үнменен. «Қалып айтпасам, біз құшақташқанбыз, өбүшкөнбүз, ушундайбы?» «Бир гана жолу», деді Марал. «Сахнада, елдің көзінче. Ошол күнү үйгө келип таяк жегенмин. А мен ошол бойдон эч кимди кучактай да элекмин, өбө да элекмин. Мен ошол оюнубузду сагындым». «Чын элеби?» «Чын. Абдан. Аскерде экенимде аны дайыма эстеп жүрдүм. Кээ бир түнтөрү көз алдыма элестетип алып, таң атканча уктабай чыгып жүрөм. Асисим». Экөө кучакташып өбүшүп калышты. Класста уйгу-туйгу болуп жарканаттар учуп жүрдү. «Марал», деди Малик тамагы буулуп. «Кел, баш кошолу». «Жок, Малик», деди Марал дароо боюн түзөп. «Мен сени жакшы көрөм, өзүң да билесиң. Эгер мен ушул кыштакта түбөлүк жашаган болсом, сенден башка күйөө тандабас элем. Бирок мен жакында ошко жөнөп кетем. Малик, ошол жакта окуп, ошол жакта жашап калам». «Эки жол өтпөй калыптырсың го?» «Быйыл өтөмүн, сөзсүз. Осмон жезде өткөрөмүн деп атат». Анан шаарга азыр эле кетип аткансып, ордунан туруп эшикке бет алды. Малик шагысынып, ындын өчүп, анын артынан ээрчиди. Ушул түнү мындай ажайып окуя болду. Түн ортосунда Алима сарайдан келет. Келсе күйөөсү күндөгүдөй эле сөрөгө төшөк салып, ай нурунда көчүлө уктап аткан болот. Арып чарчап келген Алима чала була чечинип, анын койнуна кирет. «Фу, сасыгын!» деп алат ал, арактын жытынан жийиркенип. «Нарыраак жатың?» Өзүнө жай бошотуш үчүн күйөөсүн түртөт. Күйөөсү ойгонуп кетет. «Алима», дейт ал, али мастыгы тарай эле күнү менен. Анан ошол эле замат Алиманы кучактайт. Алима кыйкырып жиберет. Төшөктөн чапчып турат. Көрсө, тигил неме Мурат эмей эле камчы экен. «Ботом, бул жерде эмне кылып атасың?» дейт, анан кичине эсине келип. «Үйүңө кетпедиңби?» «Менин ордума Мурат кетти», деди камчы. «Эмне?» «Экөөбүз ушинтип чечтик. Бүгүн ал бурул менен түнөмөк болду, а мен сени менен». Алима эми гана түшүндү. Каңырыгы түтөп кетти. Эмне дээрин, эмне кылаарын билбей калды. «Ушундайбы? Силер ушинтип чечтиңерби? Эмне экен? Биз баш ийебиз. Эрдин айтканын айткан деген да. Бирок эч ким билбесин муну», деп шуурады камчы. «Кадырыңар жан болсун», деди Алима. Баягыдан кыйла чыйралып токтолуп. «Бурул экөөбүз ошончолук эле акылсыз бекемиз? Келеми жат?» Азыр. Алима нары берисин караса, көзүнө тандырдын көсөөсү урунду. Ал камчынын үстүнөн төшөктү сыйрып таштап, анын жонуна көсөө менен чапкылап кирди. «Ой!» деп кыйкырып жиберип, ордунан чапчып турду камчы. Алима чапкылай берди. Камчы майке түрсү чем бойдон сөрдөн секирип түшүп, кийимдерин издей баштады. Алима аны сөрүнө айланта кубалады.
Ушундай дечи, мени менен гана жатасың, а? Деп кекетип атты Алима. Билип койгун, деди камчы кийимдерин териштирип. Мурат менен Бурул азыр бир төшөктө жатышат. Абдан жакшы болуптур жатышса. Сен бул жерден жогол өлтүрүп кой элең де. Кое тур эми, кийинип алайын. Алима ага болбоду. Камчы колго кирген кийим кечесин колуктап качуу каргасыз болду. Алима аны дарбазадан чыкканга дейрек кубалап барды. Өлүгүңдү гана көрөйүндүр. Катын алмашат эмиш булар. Алима кайтып келип сөрүнүн кырына шылкыйып отуруп калды. Бир пастан кийин ызасына чыдабай ыйлап жиберди. Кыйлага чейин ыйлады. Кайра басылды. Кыйлага чейин мелтиреп ойлоп отурду. Анан өзүнчө кандайдыр чечимге келди окшойт. Өз тизесин өзү бир муштады. Мына ушул учурда көчө жактан шашып-пушуп Мурат кирип келди. Алима ошол замат төшөккө кирип уктамыш болуп калды. Мурат энтигип жетип келип Алиманын жанын сыйпады. Эки жагын каранды, болду-болбоду камчыны издеди. Көңүлү тынчыган соң акырын аялынын жанына жата кетти. Алима уйкусурамыш болуп аны кучактады. Камчы, камчы деп шыбырап койду. Мурат секирип кетти. Алаканы менен Алиманын жүзүнө тарс эттире чаап калды. Алиманын көздөрүнөн от жагыла түштү, бирок ал сыр бербестен оюнун уланта берди. Чочуп кеткен киши болуп ордунан тура калды да, «Ой, сиз белеңиз?» деп анан урулукча эки жагын каранып койду. «Жалап!» деп чаңырды Мурат. «Кантип ушул төшөктү булгадың? Кантип дитиң барды ушуга?» «Ой, өзүңөр ошентип чечипсиңер го?» деп күңкүлдөдү Алима актанган түрү менен. «Чечсе эмне экен? Бул жөн эле оюн болчу. Биз силерди сынагыбыз келген». «Мен каяктан билип турмун?» Мурат Алиманын мойнунан бууп, булкуп коюп жиберди. «Ушул бурулчалак болбойсуң. Бурул мени бычак менен алып кубалады. Мына!» Мурат билегин көрсөттү. Ак көйнөгү билегинен жыртылып, ошо жери кан болуп жүрүптүр. «Сен макоо эч кандай каршылык көрсөтпөстөн», деп улады Мурат каңырыгы түтөп. «Жок, мен эми сени менен жашай албайм. Андан көрө кет, жогол!» «Мен сизден суранамын, бир жолкусуна кечирип коюңуз», деди Алима жалбырап. «Эми ар кандай сыноогуңуздан өтөм». «Жабоозуңду канчык!» Мурат ачуусуна чыдабай ыйлап жиберди. Бирок дароо кайра солугуп төшөктүн үстүндө жаткан көсөөнү ала коюп, коргондон чуркап чыгып кетти. Алима анын артынан табасы кана жылмайып калды. Ошол эле замат ал өзү да шашып-пушуп кийине баштады. Эртеси күнү Мурат саарлап ата энесинин үйүнө келет. Атасы менен апасы пеш айвандагы сөрүдө экен. Атасы таспи тартып, үңкүп ойлоп отурат. Апасы Мураттын уулу менен кызына оокат берип атат. Мураттын уулу 2 жашар, а кызы 4кө чыгып калган. «Ассаламу алейкум», деди Мурат атасына. Анан сөрүнүн кырына отуруп калды. Атасы башын гана ийкеп койду. Мурат билгизбей эшик эликти караштырды. Анын издеген кишиси Алима көрүнө бербеди. «Апа, чай пайың барбы? Ап келчи», деди Мурат. «Азыр, балдар жуунуп келишсин», деди апасы. «Тегине келатышат». Бактын төр жагынан жаш балдарча кол кармашып Малик менен Камил чыкты. Экөөнүн теңининде бирден сүлгү бар. Экөө бир нерсеге күлүп келатышат. «Айланып кетейин тарым», деп койду апасы аларды карап. «Эми Маликке колукту караштырыш керек», деди атасы дагы балдарын сүйкүм күзөтүп. «Өзү караштырсын», деди Мурат. «Алиманын айтканына караганда Марал экөөнүн көңүлү жакшымыш», деп койду апасы. «Марал окууга кетип бартат. Окууга кирип калса, ал кыз сиздин балаңызга карап да койбойт». «Барам дей берет да», деди атасы. «Эгер биз куда түшүп энчилеп койсок, эч жакка бара албай калат». «Туура», деди апасы аны колдоп. «Алима деле өз учурунда далай олукпады беле. Биздин үйгө келгенден кийин өзүнөн өзү эле тынчып калды го». Бир пас туруп Мурат өзүн тынчсыздандырган суроону берди. «Айтмакчы, Алима бул жакка келбедиби?» Эми аны атасы менен апасы суроолуу карап калышты. «Эмне, дагы уруштуңарбы?» деп сурады апасы. «Демек энесиникине кеткен экен», деп Мурат өзүнө өзү. «Уф», деп койду апасы. Ал балдардын оозу башын арчып, «Баргыла эми, ойногула», деп айдап жиберди.
Балдар жетелешкен бойдан көчөгө карап жөнөштү. Кийин өзү да сөрүдөн түшүп, очок жакка басып кетти. Аңгыжа Камил менен Малик да келип калышты. Камил түш көрүптүр, деди Малик. Түшүндө өзү 5 жашар балага айланат имиш да, апам экөө кызыл беденин ичинде көпөлөк кубалап жүрөт имиш. Дасторкон, чайны көтөрүп келаткан апалар муну угуп калды. Апаң айлансын сенден, деп койду ал. Бирок бул апам эмес, деди Камил күнөөкөр түр менен. Берги апабыз. Беркилер бири-бирин силее тиктеп туруп калышты. Айтарын айтып алып Камил өзү да уялып кетти. Камил, эмне деп төрүп атасың? Деди Мурат ачууланып. Биздин бир эле апабыз бар. Мына маңдайыбызда турат. Бул кишиден башка апабыз жок. Бар, деди Камилдин да кичине жини келип. Бирок коркуп, апасы менен атасын карап калды. Атасы менен апасы үңкүйүп, оңтойсуз акыбалда калышты. Камил тыныгып туруп, дагы кошумчалап койду. Бир жерлерде жүрөт. Камил, деди Малик да аны тыйыш үчүн. Бирок эмне айтаарын билбей унчукпай калды. Сен жупарда айтып атасың го, балам, деди аталары. Албетте, үчөөңөрдү тең тууган ошол катын. Бирок ал бир дудук, дүлөй макулук эле да. Ал силерди тууганды гана билген. А силерди баккан, тарбиялап адам кылган мына бул апаңар. Биз ал катынды билбей калдык да, деди Мурат атасы менен апасынын көңүлүн улап. Ал кеткенден бери канча жыл өттү? 11 жыл, деди Камил. Сиз анда 14 жашта элеңиз. Малик акем 9да, мен 5те. Экөөңөр унутуп калышыңар ыктымал, менин эсимде. Эмне эсиңде? Деди Мурат кекетип да, кызыгып да. Эсимде. Жупар апам экөөбүз тезектеребиз деп адырга чыкканбыз. Адырдын бети кыпкызыл чуугасын күлөлө. Апам сулуу болчу. Күлгөндө тиштери апапак болуп кашкая түшчү. Камил апасынын көзүнө жаш алганын көрүп тынчый түштү. Өзүн күнөөкөр сезип калды. Апалары сөрдөн түшүп, басып кетти. Келесу, деди Мурат. Апамды да ыйлаттың. Ал дасторкондон бир сындырымдан алып, анан бата кылып ордуна туруп кетти. Калган үчөө үңкүйгөн бойдон кала беришти. Дарыянын жээгиндеги жайыкта 20 чакты эркек чөп чаап атышат. Алардын арасында Мурат менен Камчы да бар. Экөө элдин артында ээнирээк баратышат. Бир маалда Камчы токтоп чалгысын кайрып калды. Биз экөөнөн тең кечирим сурашыбыз керек, деди ал Муратка. Айрыкча Алимадан. Эмне үчүн? Деди Мурат. Сен аны урдум деп атпайсыңбы? Мен анын андай амалын кайдан билип турмун? Жок, биздин катындар бечаралар түзүк экен. Көрчү, экөө тең жүнүбүздү тозута сабап кубалап чыкты. Кээ бир катындар антпайт. Дагы бир пас чабышкандан кийин Камчы чалгысына жүлөнүп, белин кармап туруп калды. Мурат кыйла озуп кетти. Чалгычылардын бирөө, Камчы, деп кыйкырып калды. Сен эмне бүгүн белиңди эле кармап калгансың? Бурулга белин алдырып койгондур да, деп азилдешти башкасы. Калгандар шарактап күлүп калышты. Камчы өзү да ырсайып койду. Бир гана Мурат күлгөн жок. Тескерисинче ал Камчынын ырсайганын көрүп үтүрөө түштү. Кокусунан уштап да чалгынчыларды жандап өткөн сокмо жолдон Алима көрүндү. Алима чалгынчылардын баарын өзүнө каратты жана таң калтырды. Ал куду майрамга бараткандай кызыл тазыл болуп жасанып алыптыр. Мураттын өзү да ооз ачылып туруп калды. Деп жиберди кимдир бирөө. Дегиле азаматтар, деп шаңкылдады Алима көпчүлүккө. Үнү да көрүнүшүнө жараша кубанычтуу чыкты. Деп атабыз, деп жооп берди 3-4-өө. Жол болсун, Алима, деди дагы бирөө. Сарайга баратам, деп жооп берди Алима. Ой, тамек тизгенге ушинтип жасанып баратасыңбы? Ооба, майрамды күтүп жүрө берсем, кийим жыртылчу да эмес. Көпчүлүк күлдү. Камчы менен гана Мурат тымтыйып, кыймылсыз турушту. Ой, жаша Алима, дешти кээ бири. Кокуй Алима, сен биздин катындарга жаман үлгү көрсөткөн турасың, деди башкасы азилге салып. Бардык катындар сени туурап киришсе, биздин күнүбүз эмне болот? Туурашсын, деди Алима. Силерге койсо, катыныңарды өз тоюнда кийип келген жалгыз көйнөк менен карткыңар келет. Карындашым, колдо жок да, деди бирөө. Колдо болсо го, биз деле аябайт элек силерден. Колго түшкөндө арак калмашып жиберип атпайсыңарбы?
Muның ras. Kee biröň içkiliktep jürüp, aýalyňdy urmatdamak tügül, any biröňiň koýnuna salyp berişden de taýbay turgan bolup kaldyňar. Jok, deşdi köpçülük. Anday bandar hazırınça arabızda jok Hudaga şükür. Bar. Kim misal üçün? Biri-biriňdi jakşylap garasaňar ta bolasyňar. Kamçı, sen da uş ýerde bileň. Baýatan beri görmepdirmen. Ahwal kanday? Beli urgan jokpu? Kişine orup turat, dep ırsaýyp koydu kamçı. Çalgıçlar duu külüp jüberdi. Oy Alima, bu sen kamçının belini emnege surap kaldyň? Deşdi alardan biri. Başka awuzdyky emnege surabaýsyň? Keyinki kezderde kamçı maga köwrek jagyp jurat. Dagy külüşdi. Oy Murat, bu katynyň emne deyt? Murat Alimanyň korduguna arhan gana çydap turdy. Katyn, bar işiňe, dep koydu al köpçülükke sır berbesden. Kup bolat taksır, dedi Alima ağa. Özüňiz bilesiz, kalaganyňyzdyn baryny atkaryp kelatam, bul buyrugyňyzga da başyam. Oşentde da buurulgan boydan basıp ketdi. Erkekler emigana Alimanyň sözünde tuzu var ekenini tuyup, erdi katynyň ortasında bir iş ötken eken de oýlaşyp, bayagydan tınçyp kalyşdy. Kayradan işke alakysyp ketişdi. Özlörünün artda kalganyny paydalanyp Murat daroo işini toktatyp, çalgysy menen kamçyny takymdap aldy. Hazır seni ekiге bölüp taştaýym, dedi al gözlerinden zagar çaçırap. Çynyňdy aýt, emdi üçin Alima senin akwalyňdy suraýdy. Akmak, dedi kamçının da jini gelip. Muna bul üçün suraýdy. Al köýnekini kötere berip, Muratga jylaňaç dalysyn tosdy. Baýkuşdyň gösü öçegen jelleri tilge bolup kögörüp çygypdyr. Onu görüp Murat jeňile düşdi. İçinen kuwanyp anasyny kamçyny aýoo menen bilgizdi. Oy çynere dos, seni çatak kılgan eken janagy katyn, dedi jylmaýyp. Tündele aýtmadym biri aly köwüzden öç algan atat. Göreseň al biziň jorugubuzdy elge jaýyp tynat. Oy anda öldük, dedi Murat, emi bul jagına kawatyrlanyp. Ömür boýu köpçülükke şyldyň bulabız. Oşany bilseň anyň jolun tora. Kantip? Hatırından geçirim sura. Jalanyp jalbaryp bolsa da tezinen üýüňe kaýtyp alıp gel. Uktuňby? Murat ösküleň çöpüň arasında bulasta uzap baratkan Alimany karap kaldı. Degile ejesiňdiler, dedi Alima temek saraýga kire berip. Saraýdyn içi jyk katyn kızlar ile. Alimany görüşüp, kudu çalgınçılar siyahtu köngüldüğü türde duuldap kalyşdy. Oy ölegingdi köreýin dese seni emne bugün kulpurup algansyň, dedi teň tuşkelinlerden biri. Gün sayın kir kiyimlerdi kiyip jüre berip, göňülüm kirdep ketdi, dedi Alima. Aldı da etek paylanyp iğne jibin tap tizüge kirişdi. Öle turgan janga köňüldi da köteriş kerek da, dep koydu anan. Ras kılasyň, dedi dagy bir kelin. Öz köňülüňde özüň köterbeseň sen jönde oýlagan kişi jok. Oşan aýtsaň, dedi başkası. Yerlerimiz bolsa iştegendi bilet, içkendi bilet, bala töretkendi bilet. Anın sözüne şaraktap gülüp kalyşdy. Deýbiz bu deýbiz, maňdaýybızga жазылgany uşu bolsa kantebis, dedi orta yaşap kalgan ayal. Bu kolhozdun işi, üy tirikçiligi, bala töreş, bala bagış, barысы biziň mildet turbaýby? Men bir jumadan ki bul mildetten gutulam, dedi Mural. Botam kantip? Okuga girip gitem. Kokuy dese, okup bilimli bolsaň ele ayaldyk mildetten kutulup kalat bekensiň. Kızmatçı ayallardan dele özüne jaraşa tüýşigi bolat. Alar da bizge okşa hökümätden işin kılat, bizge okşap kazan ayak karmayt, bala töreýt. Alar balany az töreýt, dedi Mural. Katın kadasyň kılıp gana birde ekini törep koýuşat. Akılgan işleri bolsa jeňil, günüge 8 saat işlep koyup kalgan uçurda boş. İşke de mağı okşap taza kiyinip barışat deseň, dep koşumça boldu Alimba. Bir jumada 2 gün boş boluşat, de uladı Mural. Bir yılda bir aydan otpuskege çıkıp, yerleri menen bir jaktarga baryp es alıp gelişet. Misal biziň Salyaga okşap, dedi Alima. Görbeýsiňerbi? Bizde iştin küçögen maly, günütünü iştep atabız. Salya bolsa küýösekö bul jerde günüge daryaga kirinip, küngө kaktanyp, eştegeden kaparsyz, köpölöktö gana jaşap jüret. Çok, emne bolsa da bilimli ayaldaryň turmuşy jeňil. Mural, sen tuura kılasyň siňdim, okugun. Rahmat eje. Bu kıştakta meni bir gana siz düşünüp siz kuldap turasyz.
Алиманын жанына бурулуп келип отурду. Ал эки жагын каранып алып Алимага сырдуу жылмайып койду. Эмнеге күлүп атасың? Деди Алима сыр бербей. Биздин чиндилердин түндөгү кылык жоруктарына, деп шыбырады Бурул. Бул экөөнүн сырдашып калганын көрүп, башкалар унчукпай калышты. Ажап кылдык экөөнүн тең, деп улады Бурул. Күйөөң айтып баргандыр. Сен албай кушту үйүңдөн кубалап чыккан турбайсыңбы? Анан эмне? Кубалаганда да аш бычак менен кубаладым. Жетпей калдым, жетсем дагы бир жолу сайып калат элем. Жакшы кылыпсың бир чети. Мен дагы ошентмекмин, бирок кашайып сенин нериң экенин билбей калбадымбы? Бурулдун оозу ачыла түштү. Ал эмне дегениң? Мен аны өз күйөөм экен деп ойлоп турмун. Жо өткөндөн кийин кылычыңды ташка чап деген эмеспи? Чу салганың менен не пайда? Демек сен айтып атам го, билгеним жок деп. Бурул эмне дээрин, эмне кыларын билбей калды. Сен уятың жок экен, деди акырында тамагы буулуп. Анан таарынып чук-чуң этип туруп кетти. Алима максатына жетип, артынан жылмайып койду. Булардын чоң өрүк багы бар. Өрүктөр шактары жерге ийилип бышып турат. Азыр Камил алардын бирөөнө чыгып алып, узун шыргый менен кагып атат. Өрүктөр мөндүрдөй даурап жаап, жердин бети кып-кызыл. Жерге түшкөн өрүктөрдү үй бүлөнүн калган мүчөлөрү, атасы менен апасы, Мурат менен Малик талдын чыбыгынан токулган себеттер кетирип, тергендерин бактын ортосундагы күнөстүү ачык жерге жайып атышат. Мураттын уулу менен кызы да ушул жерде оролошуп жүрүшөт. Бир маалда экөө уруша кетип, уулу ыйлап калды. Апалары жүгүрүп келип соорута баштады. Балдар Алиманы сагынды, деди ал. Барып алдап соло алып келбейсиңби? Эки жолу бардым, деди Мурат. Болбой койду. Сен аны элге шерменде кылып жүрсөң, деди апасы. Бурул көпчүлүккө бир нерселерди жайып жибериптир. Мунун баары калп. Калппы чынбы, элдин оозун тие албайсың, деп койду атасы да. Үй бүлө үчүн бул сөз оор эле. Унчукпай калышты. Сарай. Катындар тизген тамекини убагандарга илип жүрүшөт. Мунун баары калп, ишенбегиле, деп атат камчы аларга. Бул Алиманын ойлоп чыгарганы. Катындар дуу күлүшөт. Алиманын өзү да жыргап күлүп атат. Бир гана Бурул тултуй унчукпайт. Ал Алиманы жаман көз менен карап коет. Чыны кайсы анан камчы, дешти аялдар. Бир чындыгы болуш керек да, төгөн жерден да сөз чыкчу эле. Биз аябаймас элек, деп баштады камчы. Айрыкча Мурат. Бир маалда ал, дос, сен эми жатып эс ал, мен да үйүмө барайын деп калды. Ал ошондой дегенден кийин мен да ойлоп турмун, өз үйүмдө экенмин деп. Мурат кетти, мен төшөк сала баштадым. Катындар дагы каткырып калышты. Камчы, деп кыйкырды Алима күлкү аралаш. Бул сенин ойлоп чыгарганың. Катындар, кимибизге ишенесиңер? Албетте сага ишенебиз да, дешти көпчүлүк. Бирок чынында эми алар камчынын ойлоп тапкан амалына көбүрөөк ишенип, Алиманын айтканын азил катары кабыл ала башташты. Буга эркек башы менен камчынын болгон чындыкты өлүп талып таанып атышы, тескерисинче Алима катын болуп туруп, мындай уят ишти жашырыштын ордуна кайра ойноп күлүп жарыя кылганы шек туудуруп, кошумча себеп болуп атты. Муну камчынын өзү байкап ичинен сүйүнө баштады. Алима да сезди. Сезип бир чети камчыга ыраазы болуп түштү. Канткен менен да ушул элдин арасында жашоого туура келет. Мүмкүн эртедир кечтир кайра барып, дагы эле Мурат менен оокат кылар. Бирок азырынча азил чынга аралаштырып, анын кылган кылык жоруху үчүн өч алып турса боло берет. Ой, Алима, мынтип отурсаң, сен мени жаман катыны менен ажыраштырып тунасың, деп митаам деген улантты камчы. Бул эси жок сенин айтканыңа ишенип, мага күн көрсөтпөй атат. Туура кылат, деди Алима. Анан тамеки таңа турган таңгагын алып, күлгөн бойдон нары басып кетти. Кызыл беделүү тала. Тала баягыда эле кып-кызыл болуп аптапка какталып атат. Талаанын үч жагынан үч аялдын карааны көрүндү. Аялдар үчөө тең талаанын ортосун көздөй бетме бет келатышты. Бир пастан кийин экөө бири-бирине бет маңдай келишти. Булар Алима менен Марал болчу. Алиманын колтугунда таңгагы бар, а Марал чемодан көтөрүп алган. Эмне, жөнөп калдыңбы?
dep surady andan Alima. Ova, ılayım bu yıl ötüp ket. Rahmat ece, aytkanыңыз gelsin. Boto mına bul kim bolup ketdi? Alardı jandap kolunda tүйünчөгү бар beytaныш ayal ötüp baratdı. Ayal 45'lerge barıp kalgan. Жүзü ajardı. Al kızlarga жылmayıp başını ikep koydu. Kızlar da ağa başı ikep жооп berişti. Boluptur emесе, Maral, jakşı var, dedi Alima. Jakşı kalın, dedi Maral. Ekö öz yollarına düşüştü. Emi 3 ayaldın qarağını talağının ortasından 3 çakka qaray uzap baratdı. Üybülü dağıla bağıktın içinde bolça. Qaraqla, biz jakka bir ayal geledat, dep kaldı Kamil örüktün başынан. Bul janar ağaqta Alima menen Maralga jolukkan ayal ele. Ayal üybülönün müçülöründen gözün albay, örüktörді aralap, jay basıp kelatdı. Bulardağı anı tаңırqap qarap duruştu. Ayal jakın kelip barına unçukpay baş ikedi. Erdi qатын ayaldı emi gana tanıdı. Tanıp bir-birini qarap kaldı. Baldar ayalga, "Keliniz," dep koyuştu. Ataları da ayalga baş ikedi. Apaları barıp, "Gel," dep ağa kol berdi. Keyin baldarına qayrıldı. "Baldar, Jipar Duduk degen uşul bolat. Sizlerdi törögen ayal." Bir tuğandardın uğuzu açıldı da kaldı. Üçü ulam bir-birin qaraşat, ayaldı qaraşat. Emne kılardı bilişpeydi. Apaları alardı kelgin ayalga tanıştırdı. "Senin baldarың," dep üçöөнü baş ikedi. Jipar Duduk tүйünчөгүн жерге koyup, tartıngan türmenen kelip Muratqa eki kolun sozdu. Kucaqtağısı keldi birok, Murat anın oyun düşünüp, daroo bir kolun bere salıp, qayra batile tartıp aldı. Ayal osulday düşüp, anısın sezdirbesi üçün jılmayıp koydu. Malikке kelgende ağa kucağın açkan jok, kolun anasındı. Malik unçukpay kolun berdi birok, akesine okşop şaşılıp tartıp albadı. Şonduktan Duduk apası anın yüzüne tigile qarap, eki eyinden sılap koydu. Emi al çette uzun qadağa jülönüp turgan Kamilge buruldu. Kamil daroo tayaқты taştap, çeçkindi ötürdü ağı basıp geldi. Jiparanı işenimdi ötürdü kucaqtap, jıttı ağlap kaldı. Kokusundan ыйлап da жіберді. Kamil'in gözünde de jaş kılgıra düştü. Bunu görüp ataları çıdabay nar qarayı basıp ketdi. Apaları jerge eğilip örükterimiş olup kaldı. Murat bolsa tolturulgan sebetlerdi götürüp jinadı. Malik gana emne kıların bilbey çeçkinsiz akvalda tura berdi. Birok Jipar Duduk batile soğuluktu. Jolğunun uçu menen göz yaşын sürtüp alıp, öz tүйünчөгүн çeçip kaldı. Tүйünчөгүндө 3 okşoş köynök bar eken. Al түшүнүксүz bir neslerdi süйлöp, kuddu keçirim suragan türmenen jılmayıp, köynöktörtü baldarına tartulay başladı. Ağa inileri dağı bir-birin apaların suroğulu qaraştı. "Abi çaram sizlerge belek alıp kelgen turbayбы?" dedi apaları. "Algıla, algıla." Murat öz köynögün unçukpay alıp, örüktün açasına kıstarıp koydu. "Rahmat," dedi Malik. Birok köynöktü emne kıların bilbey, qarmagan boydan turup kaldı. Kamil Duduk apasını dağı kursant kıldı. Almay keçen bolçu, daroo üstüne kiyip aldı. Köynök ağa çoң keldi. Duduk anın jenglerini türe başladı. Anan al özünçe süyünüp, mulungdap gülüp, түшүнүксүз dili menen bocurap süylöp attı. Köynöktөр berilip bütkөндөн кийин кайрадан оңтойсуз сабал пайда болду. Баары эмне кыларды билбей калышты. Акырында апалары Dudukka үй тарапты көрсөттү. "Үйгө жүр, чай ич," деп калды. Duduk макул болбоду. Ал дагы келген чакын көрсөтүп, бир нерселер деп шылтоо айтты. Апалары анын айтканын кунт коюу угуп туруп, акырында ага башын икеңдетти да, анан ага инилерге кайрылып, "Коштошкула," dedi. "Эмне ушинтип эле кете береби?" dedi Kamil таң калып. "Кал дебейсиздерби?" "Калбайм дейт," деп койду апалары урой түрдө. Ага инилер дагы бир жолу бири-бирин карап алып, кийин башын икеңдетип аткан Jipar Duduk менен баш ийкешип коштошту. Jipar Duduk бурулуп басып кетти. Үч бир тууган оңтойсуз сабалда аны кыйлага карап турушту. "Апа, бул аял бизге кантип эне болуп калып жүрөт?" деп сурады Камил, кайрадан баарысы ишке киришкенден кийин. "Көпкө айтыш керек," деп койду апалары жоонтуп тайсылдап. "Айта бериңиз, биз угабыз," dedi Malik. Апалары балдарын бир сере карап алып анан чечкиндүү түрдө "Болуптур," dedi. "Ырас билгиңер келип калыптыр, айтып берейин."
Bir tuğanlar birin biri kavatırlana qarap kalıştı. Biz ataňar ekөөbüz böle bolabız. Bir çeti ejeli siňdenilerimizdin kaluusy menen, ekinçiden özübüz biri-biribizdi jaktyrgandykdan baş koşdyk ele. 5-6 yılga çeyin ынтымак yaşadık birok, ortabızda bala bolbody. Ataňar menden aýnay başlady. Söge turgan boldu, ura turgan boldu. Koyup jübereýin deyt, koyup jübere albayt. Ekөөbüz bölöbüz, enelerimiz bir tuğan, alardyň köňülüň kıygysy gelbeyt. Uşintiп жүрgön özde aýlybızda bir taşmat degen jalgyz boy çal bar ele. Oşol kaydandır jaydandır özüne katın taap kelip kaldı. Katynnyň erçitken boyga jetken kızı var eken, anысы da duduk bolup çykdy. Katynalaryny alıp birok jarym jyl ötpöy biçara çaldın közü jumulup ketdi. Ajanagy aýaly menen duduk kızı bolsa, gelgen çagyna gaýtyp ketbesden uşul jerde okat kılıp kalıştı. Katyndyň boza salmaý öneri var eken, boza salıp boza sata başlady. Aýyldyn erkekleri girele geçke oşol katyndyň üýünden çykpay, boza içip kumar oýnaşçy boldu. Sizlerden ataňar da oşoga könüp ketdi. Biz katyndar bozokor aýaldy jaman görüp kaldyk. Görüngön jerde any menen uruşçy bolduk, birok başka amal kılууga küçübüz jetjemez. Mına oşol kelgen aýal kündörдүн birinde bizdin üýge çoň çatak menen geldi. Görse duduk kızının boyuna bala bütüp kalıptır. A balanın atası senin küyöň deydi. Küyöň üýlensün kızıma, bolbosa bir ıgın taap turup öltüremin anıňdy dep eskertdi. Biz ataň ekөөbüz nary oýlanyp beri oýlanyp, tuğan urugubuz menen keňeşip oturup bir jumadan keyin duduk kızdy üýübüzge kirgisip aldyk. Mına uşul. Duduk kız anam bizge silerdi türep berdi. Agaýynlar apalarynyň sözüne apdan kızıgy uguşdy. Al turmak ağır gemisi öz altınça oşol alısta kalgan duduk kızdı. Anın enesin alardın üyüne tolgon bozokor, kumarpoz erkekterdi. Alardın arasında oturgan özlerinin mas atasın, anın duduk kızga kılgan mamilesini elesetkenge çeyin barıştı. Bir neçe jolu alardın gözüne jipar enelerinin azırkı kebete keşbiri, anın bir çelerdi baratkan elesi elestep ketdi. Anan emne oldu? Dep suradı Kamil çıday albay. Emni üçün bizi taştap ketdi. Bu suruğu apalary kıynalıp, qalabay turup жооп berdi. Sizlerde tuup berip koyup, bul katın ataňardyn köňünin bir otula özüne burup aldı. A meni bolsa gözüne ilbey kaldı. Karasam duduk kündöşüm akırındap meni özünün bala bakçısına aylantıp, a özü üýdün baýbiçesi bolup kalçıday. Ar kim öz baktısyny oýlaýdy. Ataňarga aýtdym. Je meni degin, je duduktu degin. Mundan nary üçöbüz birge jaşaý albaýbız dedim. Ataňar arsar boldu. Baldar duduktuku. Birok meni ketirse, duduk özünçe üý tutup, sizlerdi tarbiyalay albaydy. Anın üstünde men ataňarga aýalgan emes, jakyn tuğanda bolam. Şonduktan al nary oýlanyp beri oýlanyp oturup akyrynda sizlerdi bir atula menin koluma ötkörüp berip, duduktun özün jolga saldy. Bolgan çyndyk uşul. Emi sizler men jönünde, ataňar jönünde emne oýlaýsyňar oýlay bergile. Uşintiп koyup, apalary örükke tolgan sebetin götürüp jönüp kaldy. Agaýynylar ün sözsüz any tiklep duruşdy. Üçöňe teň bugün öz ataýynylarynyň jaňy kasiyeti açyldy, birok bul turasynda emne deşe erin aly özleri de bilelek. Arsar avalda. Azır alqaýakda ýaşaýdy, dep surady Kamil, dagyle alımsınbastan. Özgönde, dedi apalary, ataýy toktop kaýrylyp durup. Bizden getkenden keyin batyle apasy ölüp kalgan. Andan jarym jyl ötpöy özü da özgöndük bir adamga küýöge tiýip ketken. Al erine da bir erkek bala törep beripdir de ukkanmyz. Apalary getip kaldy. Üç bir tuğan kıylaga çeyin ün sözsüz seleyip duruştu. Men ana izlep tabam, dedi Kamil akırında. Bugün tüşçende jap jaşıl bolup, gerilip jatkan tameki plantasiyalarına vertolyot menen dary çaça başlaşdy. Vertolyot keň talağının bir çetinden şumkup girip, ekinci tarabынан kaykıp çıkıp ketip atdy. Anın artынан kuddy reaktiv samolyottun tütügünde üçüp alıp, mayda ak dary sevilip baratdy. Katynlar üzüýde ele, atjan brigadir gelip, alardy tarkata başlady. Kana, işiňerdi toktatyp üýüňerge baryp es algıla, dep kıykırdy al. Katynlar süýünüp çurulap kalışdy. Kança wagtga salabys? Darynyň jyty ketkençe. Demek bir juma eken da,
Бер жумага эмне? Байлап коюп туруп алжытты бул жерге? Dedi brigadir. Ашып барса 3 күн. Мейлі, ушыға да Құдайға шүкір. Кір қоғуызды жууп алғанша жетет. Bir ойнап күліп алалычы, деді Алима. Деп қойды бурул жақтырбай. Кейбір қатындардың есі дәрттілі ойын болып қалды. Үй менен іші жоқ, балдар менен іші жоқ. Бичарам десе, деді аға Алима. Үйім, ерім, балдарым деп жүріп, 25-ке жетпей қартайып тұрасың. Өзіңді бір қарачы, күріп болған тоғыққа оқшып қалыпсың. Мейлі, бирок мен сенчилеп bir өзүмдүн көңүлүмдү улап, өз еримди башка эркек менен чаташтыргым келбейт. Бекер кыласың. Катындар күлүп жиберишти. Алима озондо урдап кирди. Хо, керилген тоонун астында кекире баскан буудай бар. Кел ойнойлу жаш бозой. Ох, кечире турган Кудай бар. Аялдар дагы каткырып калышты. Тамекинин арасына чыккандан кийин катындар бирден экиден болуп туш-тушка тарай башташты. Алима жалгыз өзү кызыл бедени аралап салды. Талаанын ортосуна жеткенде анын алдынан Мурат чыга калды. Мен сени күтүп турам, деди ал. Кош, деди Алима. Үйгө жүр. Ушундай да. Сен эмне ушунча кеп сөздөрдөн кийин мени дагы катын кылгың барбы? Кеп сөздөрдү өзүң таратып жүрөсүң. Мен ага ишенбейм. Айел ишенип калды. Ишене берсин. Сен тазасың. Демек, мени таза деп ойлоп кайра чакырып аткандырбайсыңбы? Ананча. Анда болбойт экен. Мен сенин алдыңда айыптуумун. А сен адегенде ушул айыбымды кечиришиң керек. Ошондо мейли барамын. Мураттын дагы жини келди. Сен эч кандай күнөө иш кылган жоксуң, деп кыйкырды ал. Жөн эле мен ичимди күйгүзгүм келип атат. Күнөө кылдым, сен кылдырдың. Ошентип коюп Алима өз жолу менен басып кетти. Мураттын ичин ит тыталап, эмне кылаарын билбей дилдейип кала берди. Уйжетилеген бейтааныш аял Камилди жапжашыл шалыпаяларга баштап келди. Алар келаткан сокмо жолдун боюнда тизесинен сууга батып, бир аял менен 10-12 жашар бала шалып отуп жүрүшүптүр. Тетик аял, деди Камилдин жол башчысы. Ажарындагы бала болсо, сен айткан жыпар дудуктун баласы болот. Рахмат, деди Камил. Аял уюн жетелеп өз жолу менен кете берди. Камил тилке-тилкеге бөлүнгөн шалыпаянын шактары менен басып, шалып отуп аткандардын алдына келди. Арбаңыздар, деди ал. Аял менен бала баштарын көтөрүшүп, аны таңыркай карап калышты. Бар бул, деп койду аял. Сиз Балтабай акенин зайы болосузбу? Ооба. Камил андан нары эмне дээрин билбестен кичине кысталып калды. Мен жыпар деген аялды издеп жүрөм, деди анан. Дудук жыпарбы? Аны эмне үчүн бул жерден издейсиң? Ал биз менен жашабайт. 6-7 жыл болуп калды. Анан каерде жашайт? Ит билсинби, айланайын. Бизден кеткенден кийин Анжиянын үстүндөгү Айым деген кыргыз кыштакка күйөөгө чыккан. Анысынан бир кыз төрөгөн. Муну мен каяктан билейин? Ошол жерде менин бир сиңдим жашайт. Ошол айткан. Бирок быйыл жазында мына бул баласын көргөнү келгенде өзүнөн сурасам, ал күйөөсү да кызын алып калып өзүн айдап жибериптир. 1 жылча болду дейт. Анан азыр каяктасың десем, бирдемелерди булдуруп айткан болду. Түшүнө албай койдум. Ырас, биздикилер Оштун базарына барган сайын эле айтып келишет. Жыпар дудукту көрдүк, жаңгак сатып отурат дешип. Бир жолу менин күйөөм да ошентти. Камил аялдан билерин билип алып, эми бала менен тиктешип калды. Бала жыпар апасына окшош экен. Камил ага көңүлү жылып турду. Демек, бул бала жыпардын баласы турбайбы? Деди ал баладан көзүн албастан. Жок, деди аял. Бала меники, төрөгөнүң гана дудук төрөгөн. Анда жигит экөөбүз бир тууган экенбиз, деди Камил балага жылмайып. Мени да ошо жыпар деген аял тууган. Ботом, бай эле ошондой дебейсиңби? Деп калды аял. Демек, биринчи күйөөсүнөн турбайсыңбы? Биринчи эримде 3 балам калды деп айтып калчу эле, байкушум. Камил аялдын сөзүнө кулак салбады. Кел таанышып алалы, деп балага колун сунду. Бала тартынып туруп колун берди. Атың ким? Акжол, деди бала. А меники Камил.
Окуйсуңбу? 3-класста. Азамат, жакшы окугуның. Башындагы калпак ошо дудук энеси келип кийгизип кетти, деп сөз кошду аял. Биз эми жолугушуп туралы, макулбу? Кантип? Деди бала кызыккан түрүнөн. Аял жаңыдан таанышкан ага-инилерди кабатырлана карап калды. Биз ак жолду узакка жөнөтө албайбыз, деп эскертти ал. Камил кичине ойлонуп туруп, мен өзүм келемин, деди. Анан билегиндеги саатын чече салып, жаңы табылган энесине сунду. Ме, тагынып жүр. Ак жол тайсалдап, саатты дароо эле ала бербеди. Ал, деди ага аял. Акеңдин белеги, ала бер. Ак жол алып, рахмат, деп койду. Камил аны кучактап, маңдайынан бир өөп алды да, анан шашып жөнөп калды. Жакшы кал. Жакшы барың, деп кыйкырды бала. Ботом, сен үй жакка барып чай-пай ичсең болот эле, демиш болуп койду аял дагы. Камил анын сөзүнө этибар бербеди. Тилке-тилкеге бөлүнгөн шалы паянын жээги менен шыбылдап кете берди. Ак жол анын артына жылмайып карап турду. Оштун базары. Базардын ичиндеги көп сандаган майда катар дүкөндөрдү бойлоп Алима келатат. Колунда чоң сумкасы бар. Ал ар бир дүкөндүн алдына токтоп, дүкөндөгү буюмдарды кызыга карап, айрымдарын кармалап көрүп, кээсинин баасын сурап коюп баратат. Аны көбүнчө аялдардын кийимдери, атыр, эндик сыяктуу буюмдары кызыктырып атат. Бир дүкөндөн өзүнө ич көйнөк тандай баштады. Ич көйнөктөр биринен бири кооз экен. Кайсынысын аларды билбей, суктук кылып, улам бирин жазып көрүп, жаш дүкөнчү кыздын кыжырын келтирип турганда, кокусунан анын жанында Марал пайда болду. Ой, Алима же? Марал! Дешип, экөө тең сүйүнүп кетишти. Бу кандай шамал айдап ошко келип калдыңыз? Кичине каткан акчам бар болчу. Ошого бирдемелер алып кийсемби деп келгеним эле. Ох, Алима же, эриңизден кеткенден бери ушундай өзгөрдүңүз, жашарып, сулуу болуп кеттиңиз. Чын элеби? Азаматсыз. Мен да сизге окшоп өзүм каалагандай жашагым келет. Туура кыласың. Эрдин көзүн карап жүрө берсең, өмүрүң зая кетчүдөй. Кана айтчы, кайсынысын алсам болот? Баарысы да кооз экен, деди Марал. Менимче колуңуздагы сонун көрүнөт. Ошондой дейсиңби? Анда ушуну бериңиз. 25 сом, деди сатуучу кыз. Көйнөктү сатып алышкандан кийин экөө ээрчишип, мөмөчөмө базарын аралай жөнөштү. Айткандай, окууң эмне болуп атат? Деп сурады Алима. Ой, эже, быйыл өтүп кетчүдөй болуп турам, деди Марал сүйүнүп. Ошондой эле болсун ылайым. 3 экзаменди жакшы тапшырдым. Азыр акыркысын тапшырганы баратам. Осмон кезде мунусун да бир мугалим менен сүйлөшүп койгон. Демек Салиянын күйөөсү ишке жарап аткан экен да. Ананчы, ал киши болбосо өзүм бирөөнөн да өтө алмак эмесмин. Азамат, күйөө балалыгын көрсөтүп аткан экен. Айтмакчы, мен Салия менен учурашып кетким келип турат. Анда үйүнө барасыз. А кишиге бүгүн дем алыш. Мен анын үйүн билбейм. Мен сизге адресин берем. Ой, алар ушундай сонун жашашат. Үйүнө кирсеңиз чыккыңыз келбейт. Марал. Алима Маралдын колунан кармап токтотуп калды. Тиги аялды карасаң. Алима жаңгак сатып отурган аялды көрсөттү. Жыпар дудук экен. Ой, эже, баягы биздин айылга барган аялбы? Ошол. Аңгыча жыпарда бул экөөнү байкап, аларды дароо таанып, куду жакын кишилерин жолуктургандай сүйүнүп, бирдемелерди булдурап сүйлөп кетти. Кокуй, дудук турбайбы? Деди Марал. Ошондой экен бичара. Кебетесин карап туруп, эч антип ойлобойсуң. Дудук басып келип, булар менен көрүшүп, жаңгак жегиле деп ишарат кылды. Жаңгак сатып алгыла деп атат, деп жорду аны Марал. Кел, алсак алалычы ушу бичараныкын, деди Алима. Анан сумкасын ачып туруп, дудукка сөөмөйүн көрсөтүп койду. Бир киле. Бирок дудук жаңгагын тартпай эле ууштап сала баштады. Кокуй, бул эмне кылганы? Жөн эле берип атат көрүнөт, деди Марал. Болот, деп Алима сумкасын жаба салды. Анан акча бермекчи болуп калды эле, бирок жыпар бир нерселерди айтып, колдору менен итерип, акчаны албай койду. Эмне кылабыз? Деди Алима. Рахмат айтабыз, деди Марал. Рахмат сизге. Рахмат, деди Алима да.
Жыбар башын икеңдетип, өзүнчө курсамп болуп жылмайып кала берди. Жакшы аял экен, деди Марал экөө андан узагандан кийин. Бирок ким болду экен бул? Алима эптеп Салиянын үйүн таап келди. Салиянын кара дермантин менен капталган эшиги бар экен, түртсө эле ачылып кетти. Алима куду ит каап ала тургансып акырын ичкери баш бакты да: "Салия? О, Салия!" деп секин чакырып көрдү. Бирок ичкериден жооп болбоду. Алима коридорго кирип алып чакыра баштады. "Салия? О, Салия!" Бул жолу ваннанын ичинен "Ким бул?" деген үн чыкты. Алима Салиянын үнүн таанып ваннанын оозуна келди. Келип кыйкырып жиберди. Көрсө, Салия жыпчылаңач болуп ваннада отуруптур. Колунда китеп. "Алима!" деп кыйкырды Салия да аны көрүп. Кир!" Алима босогон аттады. "Ой, өлүгүн көрөйүн десе, кантип коркпой отурасың?" деди ал. "Кокус менин ордумда эркек кирип келсе эмне болот?" "Көп болсо басакаларда. Анын эмнесинен корком?" Экөө тең күлүшүп өбүшүп калышты. "Бу кантип келип калдың меникине?" "А дегенде кийинчи, анан айтып берейин." "Макул, теги халатты берип кой." Алима илинип турган кооз желекти узатып койду. "Ой, андан көрө сен да түшүп алчы. Тери дептеп калыпсың", деди Салия. "Анан жай отуруп сырдашабыз." "Койчу нары, үйүңө кирбей жатып киринейинби?" "Эчтеке болбойт, чечин." "Айырың каякта?" "Коркпо, ал кеч келет. Сен жууна бер, сүлгү халатты анан алып келип берем." Салия халатын чала була кийинип алып чыгып кетти. Алима арсар түрдө чечине баштады. Осмон үйгө келгенде эки курбу үйдүн ичин заңгырата күлүп атышыптыр. Ортолорунда стол, столдун үстү толтура жемиш, вино, шампан, экөө тең кыйла кызып алышкан. Осмондун киргенинде кыйладан кийин гана байкашты. Биринчи болуп Алима көрдү. Көрүп кыйкырып жиберди. Осмон аны түшүнүп күлүп калды. Келиңиз, Алима", деди ал. Алимага колун сунду. "Саламатсызбы?" Осмон Алиманын колун өп койду. "Отуруңуз, отура бериңиз." "А мени неге өппөйсүң?" деп калды Салия. Осмон аялын эркелете кучактап, жаагынан өп, жанына отурду. Салия ага да шампан куйду. "Куш келипсиз", деди Осмон Алиманын фужери менен фужерин уруштуруп. "Рахмат", деп койду Алима. Осмон биринчи болуп ичип жиберди. Салия ичкени атып коокусунан дагы каткырып калды. "Ой, экөөң эмне эле күлүп атасыңар?" деди Осмон. "Жаңы анекдот", деди Салия күлкү аралаш. Алима күйөөсүнөн кетиптир." Андан ары айта албай күлкүгө жеңдирип кетти. "Салия!" деп Алима кабатырлана баштады. "Жок, Алима, мен мындай нерсени күйөөмдөн жашыра албайм", деди Салия. Осмон угуптур. "Ой, жинди десе!" Алима секирип туруп коңшу бөлмөгө качып кирип кетти. Кирген бөлмөсү эрди катындын жатаканасы экен. Ал акырын басып келип, анын ичиндеги буюм кечелерди бири-бирден суктанып карай баштады. Айрыкча ага жанаша коюлган жыгач кроваттар жакты. Ал кроваттардын бирөөнө отуруп, а экинчисине чалкасынан жатып турду. Кийин трюмонун маңдайына келип, күзгүгө көрүнө баштады. Өзүнүн көрүнүшү да аны ыраазы кылды. Бүгүнкү сатып алган кийимдерин кийип алган эле. Шаардыктардын кийими ага жарашып калат экен. Мейманканадан үй ээлеринин каткырыгы көтөрүлдү. Алима өзү да аргасынан жылмайып коюп, алардын үстүнө чыгып келди. "Уятсыз", деди ал Салияга анчейин гана. "Азаматсыз, Алима", деди Осмон күлкүсүн тыя албай жатып. Ал бокалдарга шампан куйду. "Сиз үчүн, Алима." "Сен үчүн", деди Салия дагы. "Рахмат." Шампанды ичкенден кийин Алима сөздү башкага бургусу келди. "Сенин турмушуң бейиш эле турбайбы?" деди ал курбусуна. "Мен эмес, сен жашашың керек эле ушул турмушта", деди Салия ага. Кийин күйөөсүнө кайрылды. "Алима биздин мектептеги эң мыкты деген окуучу болчу. 10-классты күмүш медали менен бүтүрдү. Бирок экөөбүз Фрунзеге окууга жөнөрдө эле бул айымга жанагы күйөөсөрөйдөн жуучу келип, айым, мен окубайм, мен эр кетейм деп калса болобу?" "Андай эмес", деп актанды Алима Осмондун алдында. "Менин жалгыз чоң энем бар. Мен чоң энемдин жалгыз небересимин. Экөөбүздө тең урук тууган жок.
Мына ошол чоңенем мен окууга барам десем, ыйлактап туруп алды. Мени кимге таштайсың? Сен келгенче мен бар боломбу, жок боломбу, андан көрө ерге тий. Мен сенин балдарыңды көрүп, көңүлүм тынчып кетсин о дүйнөгө деп. Ойлоп көрсөм, аныкы да туура. Окууга барбай калдым анан ошентип. Бирок чоң энең ушу күнгө чейин өлбөй житпей, сенсиз эле өзүнчө бир жакшына оокат кылып отурбайбы? Деп Салиянын жаны ачыды. Бул туура, деп моюн калды Алима. Жаштык кылган экенмин. Кете берсем да болмок экен. Али да кеч эмес, Алима, деди Осмон. Азыр окусаңыз да боло берет. Ооба, деди Салия күйөөсүнүн оюн улап. Андан көрө мындай кылайлы. Сен Ошко каласың. Мына ушул үйдө жашайсың. Биз сени ишке орноштурабыз. А эмдиги жылы бир окууга киресиң. Туп-туура, деди Осмон дагы. Ошентиңиз. Болбойт, деп Алима үшкүрүп койду. Балдар бар. Балдар энеси калат. Осмон, уктуңбу? Деди Салия жини келип. Эми буга балдары тоскоол. А сиз балдарыңызды алып келиңиз, деди Осмон. Анда алар атасы калышат, деди Алима. Шашпачы, деди Салия. Сен эмне, жанагы Айбан күйөөңө кайтып барган атасыңбы? Мурат абдан иштемчил, деп Алима күйөөсүн актай кетти. Жыл бою дикилдеп колхоздун ишинен калбайт. Үй тиричилигиндеги оор жумуштун баары ошонун мойнунда. Айыбы кичине ичет. Анан жанагыдай жиндилиги бар. Бирок өзүң билесиң, биздин эркектердин көпчүлүгү аялдарга ушундай сокур мамиле жасашат да. Бир эле менин эрим эмес, бул ата салт турбайбы? Ушундан кийин эрди катын эмне айтаарын билишпей, иштеринен каңырыгы түтүп отуруп калышты. Коридор жактан телефондун шыңгырагы угулду. Осмон сүйлөшкөнү кетти. Ох, Алима, Алима, деди Салия. Анан азилге салып айтты. А мен сага күйөө таап берет элем. Билимдүү, маданияттуу. Алима аргасыдан күлдү. Осмондун көңүлү суз келди. Эмне болду? Деп сурады Салия. Марал эки алып калыптыр, деди Осмон. Керим менен сүйлөштүм дебедиң беле? Керимдин өзү звонить этти. Колунан келбептир. Кап. Эми эмне болот? Окуй калабы? Деп сурады Алима кабатырлана. Осмон башын чайкады. Бечара кыз. Окуп шаарда жашасам дегенде эки көзү төрт эле, бирок анын билиминин тайкылыгына ал күнөөлүү эмес да. Аны мектептен начар окутушкан. Үйдө иштетишкен. Эрди катын буга үндөбөдү. Колхоздун жүзүн багы. Бак абдан кең. Анын баш аягы көрүнбөйт. Бактын арасында кичинекей үй турат. Үйдүн ээси 50 жаштардагы сөөк саактуу мурутчан эркек. Ал эшиктин алдындагы жоон жыгачтын үстүнө отуруп алып, чоң кайчыны өгөөлөп атат. Анын нарыраагында 5 жашар чамасындагы кыз куурчак ойноп отурат. Багван кайчысын курчутуп болуп, баш бармагы менен анын мизин текшерди. Кайчы жакшы курчаган көрүнөт. Ал кайчыны жанына коюп, чөнтөгүнөн чакчасын сууруп чыгып, наспай чеге баштады. Нас чегип атып, кызга назарын салды. Кыздын өзүнчө сүйлөнүп, өтө берилип ойноп атканына мулуюп койду. Зулайка, сен ойноп отура тур, кызым. Мен кичине иш кылып келейин, деди анан. Бир пастан кийин апаң да келип калат. Бирок кыз анын сөзүн укканда жок. Укса да жооп бербеди. Багван кайчысын алып бакты аралап кетти. Бактын төрүндө жүзүмдөрдүн астында кичинекей шаты турган. Эркек ошо шатыга келип, шатыны нарыраак чылдырып койду. Кийин шашылбай шатыга чыкты да, кайчы менен мөмөлөрүнө көлөкө түшүрүп турган артык баш шактарды кыя баштады. Мына ушундан кийин гана үйдө жакын жерден жанда өткөн суусу жок эски арыктын ичинен жыпар тудук суурулуп чыкты. Ал өлүп талып кыздын жанына жетип барды. Кызды чочутуп жибербес үчүн анын маңдай жагына келди. Зулайка чочуган жок. Кайра аны таанып, жылмайып ордунан турду. Жыпар кызды бооруна кысып, өп жыттады. Көздөрүнө жаш алды. Зулайка менен бир сыйра учурашып болуп, Жыпар дароо өз түйүнчөгүн чечти. Түйүнчөгүндө куурчак аюу бар экен, куурчак Зулайканын колуна тийди. Кыз сүйүнүп кетти, атасына кыйкыра баштады. Ата, Жыпар дудук мага куурчак алып келди, деди ал. Бирок атасы андан узак эле уккан жок. Анын үстүнө Жыпар коркуп кетти. Кыздын оозуна алаканын тосо койду. Кыйкырба, кыйкырба, деди ал белги менен.
Зулайка буга кичине таң кала түштү. Жыпар муну сезип, аны кайра өптү да, кийин колунан жетелеп жөнөп калды. Кайыкка? Деп сурады Зулайка дудукка түшүнүктүү болуш үчүн, башын кошо ийкеп. Жыпар алды жакты көрсөтүп койду. Апамабы? Деп сурады анан Зулайка кайрадан. Жыпар кыздын суроосун түшүнүп, башын ийкеңдетти. Ал кызды жанагы өзү жашынып аткан арыктын ичине сүйрөп түштү. Арыктын ичи менен жүрүп отурушту. Жыпар кичине башын эңкейтип алды. Мунун баары Зулайкага табышмактуу көрүнүп атты, бирок көздөрүн бакырайтып алып, дудуктун жетегинде кете берди. Бир маалда дудук отура калып, аркама чык деп ишарат кылды. Зулайка кабатырланган түр менен анын далысына жабышты. Кызды көтөрүп алгандан кийин Жыпар дудук мурдагыдан алда канча тез жүрүп калды. Тамеки талаасы. Малик тамеки сугарып жүрөт. Солдаттык формасы өзгөргөн, кийгени джинсы, жеңил көйнөк, калпак. Кандайдыр обонду ышкырып ырдап жатат. Иш илгери болсун деген үн чыкты бир маалда. Караса, маңдай жагында Камил турат. Камил пиджагын чечип, ийине таштап койгон. О, келип калдыңбы? Деди Малик жылмайып. Ага инилер басып келишип кол алышты. Кана сүйлө. Мен өзгөнгө бардым, деп баштады Камил. Апабыздын өзгөнгө күйөөгө чыкканы чын экен. Ал жерде анын бир баласы калыптыр. Мен ал инибиз менен таанышып келдим. Калыптыр дегениң кандай? Апабыз өзгөндөн кетип, Анжияндын Айым деген жерине жаңы күйөөгө тийип кетиптир. Мен ал жерге да бардым, бирок апабызды таба алган жокмун. Бир жыл илгери күйөөсү кетирип жибериптир. Кайда кеткени белгисиз. 5 жаштагы кызы бар экен, аны күйөөсү алып калыптыр. Бирок тагы эле мен барган күнү мындайча айтканда кечээ ал кызды уурдап кетиптир. Уурдап? Ким уурдайт? Эч ким билбейт. Айылда чаң тополоң. Кыздын атасы менен өгөй апасы шолокто ыйлап жүрүшөт. Милицияга да кабар беришиптир. Кызык. Болуптур эмес аке. Калган сөздү үйдө сүйлөшөбүз. Мен ысыкта аябай башым ооруп келатат. Камил басып кетти. Малик ойлонуп туруп калды. Камыштуу саздак жер. Камыш калың жана бийик. Чак түш. Тып-тынч. Бир маалда камыштын арасынан Жыпар дудук чыга келди. Үстү башы баткак, аябай арып, чарчап, жүдөп калган. Эйнинде уурдаган кызы бар. Кыз башын шылкыйтып уктап калыптыр. Жыпар дудук эки жагын уурданып карап алды. Жакын жерде шоссе жол өтө турган. Жолдо киши көрүнбөйт. Бирок алыста бир машина келатат. Жыпар ошо машинанын өтүп кетишин күтүп турду да, кийин жолду тез-тез басып кесип өттү. Ал жолдун аркы өзү дагы саз, дагы камыш. Эне менен кыз кайрадан камышка кирип кетишти. Кызыл белдүү тала, чак түш. Бедени аралап Алима менен Марал келатат. Алиманын колунда сумка, Маралдын колунда чемоданы бар. Эми мени айылдагылар ого бетер сөз кылышат, деди Марал. А сен алардын сөзүнө кулак салба, деп үйрөттү Алима. Мына мага окшоп жүрө бер. Экөө бири-бирине жылмайып коюшту. Менимче, деп улады Алима кыялдуу түрдө. Ар ким өзүнө өзү эркиндик бериш керек экен. Ошондо ал чындап өзүн эркин сезгидей. Ишенесиңби? Эрим, балдарым, үй тиричилиги деп жүрүп, мен өзүмдү такыр унутуп коюптурмун. Кыйладан бери өзүмдү кайрадан адам катары сезе баштадым. Өзүм жөнүндө ойлончу болдум. Карасам, менин күйөөмдүн менден эч кандай артыкчылыгы жок экен. Кайра ал менин көзүмдү карап, мени сыйлап жүрө турган жөнү бар экен. Туура эже, деди Марал шашып-ушуп. Эми эч качан барбаңыз ага. Алима жылмайып башын чайкады. Балдар, деди ал. Балдардын убалына калам. Булардын жолу экиге бөлүндү. Экөө токтоду. Болуптур эмесе, деди Марал жылмайып. Кайыр, деди Алима жылмайып. Экөө эки тарапка бет алышты. Бир пастан кийин Алима кыштактагы деңсөөлөрдүн бирөөнүн кыялай түшүп, жыгач көпүрөлүү кичинекей сууга туш келди. Көпүрөнүн үстүндө жаш балдардын көйнөк көнчөгү чачылып атат. А көпүрөнүн жанында Мурат кызы менен баласын киринтип атат. Мурат балдарды суунун ичине тургузуп алып, самын менен жышып, а берки экөө көңүлдүү ызы чуу салып бири-бирине суу чачып ойноодо.
Halima ошо көпүрө аркылуу өтүшү керек эле, ал эмне кылаарын билбей тайсалдап калды. Башка жолго да бурулуп көрдү, бирок балдарына болгон сагынычы аны жеңип кетти. Бир паска сүйкүм менен карап туруп, кийин аларга карай жүрүп калды. Биринчи болуп аны кызы байкады. Апам келатат, апам келатат деп ал суудан чыга чуркады. Уулу да анын жолун жолдоду. Алима балдардын бооруна кысып, экөөн алмак салмак өпкүлөп калды. Айланып кетейин силерден, деп атты ал. Мурат бул көрүнүшкө жүрөгү элжиреп, бирок анысын Алимага байкатпас үчүн балдардын кийимдерин чогултуп, өзүнө алаксыта баштады. Алима муну сезип турду. Апа, Гүлайым сенин таракыңды сындырып койду, деп даттанды уулу. Жалган айтат, өзү эле сынып калды, деди кызы актанып. Мен силерге костюм алып келдим, деп сүйүнчүлөдү Алима дагы. Анан сумкасын ачып, балдарына атаган базарлыгын алып чыкты. Дегенде арчыңгыла, анан кийесиңер. Мурат унчукпай оролуу турган сүлгүнү ыргытып койду. Алима буга өзүнчө жылмайып коюп, балдарын арчып кирди. Малик дагы эле тамекини сугатында экен. Алыштын суу жеп кеткен жерлерине чым басып атыптыр. Үстү башы суу, баткак. Марал аны кыйлага чейин карап турду да анан «Арыба, Малик», деп салам берди. Малик аны көрүп жадырап жайнай түштү. Сенсиңби? Бар бол, деп өзүнчө жылмайып, бети башын арчып калды. Бу тамеки сугарып калыпсың го? Анан эмне кылам? Акыры колхозго иштей турган болгондон кийин. Эми мен дагы биротоло колхозчу боло турган болуп калдым, деди Марал, өзүнө өзү басынта жылмайып. Малик дароо түшүндү. Абдан жакшы болуптур, деди ал сүйүнгөн түр менен. Бирге иштейбиз, бирге жашайбыз. Марал буга мулуюп койду. Жердеги чемоданын колго алды. Болуптур эмесе? Малик анын артынан бир паас карап туруп, анан «Марал», деп кыйкырды. Атаң менен апаңа айтып кой, жакында жуучуга барат. Жинди, деди Марал жылмайып. Анан кете берди. Булардын тою кеч күздө болду. Айлуу түндөрдүн биринде айылдын жоон топ жигиттери Маликти жандап алып, эри муйру тар көчөнү ыр күлкүгө толтуруп жүрүп отуруп, Маралдын үйүнүн алдына келип токтошту. Түштүк кыргыздардын салты боюнча колуктусун күйөө бала өзү келип көчүрүп алып кетиши керек. Албетте, кыздын эл жерине анын ата энесинин алдына күйөөнүн өзүн жалгыз жөнөтүшпөйт. Көп сандаган тели теңтуштары ага жүлөк таяк болуп кошулуп барышат. Күйөө менен кошулуп барган жигиттерди күйөө жандоочулар деп коюшат. Күйөө жандоочулар той болуп аткан кыздын эшигине келишип, кыйлыга чейин ал жердеги чогулган элге ырдап беришет. Кээде чогуу ырдашат, кээде алмак салмак ырдашат. Азыр камчы безилде ырдап атты. Эй, эгиз тоого сен чыксаң мен көрөйүн, эрке чачың сен жуусаң мен өрөйүн. Жабырайыл жаналгыч сага келсе, кылыч берип карап тур, адебин мен берейин. Хей, деп кыйкырды бир эркек ырчыны колдоп. Марал өзүнүн теңтуш кыздары менен көпчүлүктүн арасында турат. Анын эки көзү Маликте. Малик болсо күйөө каадасын кылып, жасанып, суусар тебетейди баса кийип, жүзүн элден жашырып алган. Бурул эже, деп шуурады Марал жанында турган камчынын аялына. Мени көчүргөндө сиз мага жеңе болуп барыңызчы. Бурул албетте буга сүйүнүп кетти. Болуптур, жан дилим менен барам, деди ал. Бирок айтчы, эмне үчүн мени тандап атасың? Сиз Маликтин үй бүлөсү менен катташып жүрөсүз, аларга жакынсыз. Элдин ичинен кимдир бирөө күйөө жандоочулардын катарында турган Камилге тийишип калды. Камил, сен эмне үчүн ырдабайсың? Акеңдин тоюнда ырдабаган ырды качан ырдайсың? Ырда. Ошентип койсо эле Камил өзү да ырдайм деп турган окшойт, шарт эле коюп жиберди. Бирок ыры элге өтө кеңири белгилүү, баркы жок ырлардан болуп чыкты. Эй, кичине гана тору тай сууга салсам бойлобойт, кысталактын кыздары мени менен ойнобойт. Албетте көпчүлүк күлүп калды, бирок Камил буга анча этибар бербестен уланта берди. Мени менен ойносо кош билерик саламын, колукту кылып аламын. Эл күлө берди. Ушул элеби каалаганың? Деп кыйкырды жигиттердин бирөө асилдешип. Уялтпагыла менин баламды, деп чыкты апасы, өзү да күлкүсүн зорго тыйып. Ошенте кой, кубатым, ошенте кой.
Emki kezek seniki. Koluksu tapsan ele toy beremin. Kamil uyala başladı. Je, ırı tügöndü, handan ırdavay koydu. Anın ırın başka biri ulap ketdi. Uşul jırda kız taraptan bir top kız kelinler çıkıp, güyögö anın jançılarına sarpay kikise başladı. Bir jaktan çaçıla çaçıp kirişti. Köpçülüktün üstüne ağır türkün konfetler, sarı çakalar, kızıl tazıl bet arçular, altırmak şayı, atlas çoğuluklar, keştelep tigilgen çarçı kurlar jap jattı. El tolkup, kuvanıştı, ızıçı utuşup kaldı. Toydun ertesi de oldu. Taڭazandan kamçı dosunun korgonuna kelip kirdi. Al kirgende Murat, Alima, Burul, üçü baktın içindeki sörüdü, bayağı çırçataktı sörüdü çay içip oturuşkan. O keleň kut bolsun, dep şaňşydy kamçı. Rahmat, gel kamçı, dedi Alima. Ay botam, bul emne karga bok çok elektele jetip geldi, dedi Burul. Ho kayranım, dedi Murat. Men bilemin munun emneye kelgenin. Sörgö çık. Murat sörünün astынан bir şişe arak alıp çıktı. Bak, dep jiberdi kamçı şişeni görüp. Murat araktı iki piyalaga kuya başladı. Alima'nı jaman kösü menen karap koydu. Boldu baybiçe, dedi Murat anın oyun düşünüp. Aytpadım be, toy ötkөндөн keyin kayradan taştaybız. Uşunday, Sözsüz, dedi kamçı dosun koldap. Göröbüz, dep koydu Buruldağı. Erkekler arağını kolga alıştı. Jaňy uy bile üçün, dedi kamçı. Ayallar alarga zakuska berişti. Bular kaçan oy konuşat, dep koydu Murat uy jakka başını ikep. Meyli uktap alışsın, dedi kamçı. Tilekке karşı mınday tün adamdın ömründe bir jalı bolat. Bari bir sıra külüp alıştı. Aytmakçı, baybiçe, sen jeňe katarı hazır alardın töşegin jiysan gerek, de uladı kamçı. Hanançı, dedi Burul. Handan göre barıňar süýünçiňerdi kamday bergile. Süýünçi senden aylansın. Andan göre süýünti alar bekensiň bizde. Tiliňe tebirtke dagy gülüşdi. Ha bilesiňer be, dep kaldy kamçı dagy. Uşu bizdikindeyle salt Germaniýanyň bir jerinde bar eken. Koyçu, dedi Murat. Men bir kitaptan okudum. Bolgunda da kanday. Alar nike kıyılgan tünün ertesi gelin menen küýö jatkan şeýşepti eşikке alıp çıkıp ilip koýuşat eken. Ay betim, dedi Alima. Bizdikinen de jaman go. Mına uşul uçurda üýden küýö bola Malik çıkıp kaldı. Anın köňüli suzile. Adegende muny hiç kimisi baykay berbedi. O kuşbo bek bolsun Malik, dedi kamçı birinci bolup. Jakşı jatıp jakşı turduňuzby küýö bola, dedi Burul, jeňelik milletini atkaryp. Malikке bulardın sözü şıldın katары uğuldu. Al eköөнü teň dulduya karap alıp, oňçukpay darbasaga karay basıp ketdi. Uşundan keyin gana sörüdögüler biri-birini alaya karap kalıştı. Jürçü, dedi Burul Alimaga. Ayaldar Malik menen Maral tünögön üýge kirişdi. Dos, men keteýinçi, dedi kamçı jüregi bir neseni sezip. Jok, dahy birden içeli, dep kaldı Murat. Al özün toktoğu karmasa da arak koygan kolu kaltırap attı. Alima menen Burul göğüz abayla kayra çıkıştı. Burul bir nersege kavatırlanıp alıptır. Alima olsa misireyip eştike bilgizbeydi. Murat da, kamçı da ekönün oğuzun karap kalıştı. Maga silerden süýünçiňer buyurupaptır, dedi Burul. Oşenter zamat Alima'nın oğuzunu alakan menen jaba saldı. Tss, bu söz uşu korguna çıkmasın, uktuňar barıňar. Jok, men buga makul emesmin, dedi Murat. Al sörden sekirip düştü. Kamçı, tamek taşıgan araba kayakta. Sarayda bolsa gerek, dedi kamçı. Anı sakayım ne keregi var? Murat çoğu perbesten çurkagan boydan korgundan çıkıp ketdi. Kamçı, toktat munundu, dedi Alima. Je tartынан. Murat, dep kıykırıp kamçı da jogaldy. A senin oğuzundu kim tırmaladı? Dep çaňyrdy Alima Burulga. Burul baykuştun közleri alaçakmak bola düştü. Üýden çykkandan keyin Malik tup-tuura kolhozdun bagına gelip kirdi. Bakты bak kılgan kartaň örükler. Örüklerдің жалбырактары tegişi sargarıp, birindep uçup düşüp durat. Ajerde bolsa şöýdürüm jatat. Erteň menenki baktın içi salkın, tıp-tınç. Te alıskı töründe gana kulundu bee ottap jüret. Malik kulundu beýini karap, birok oý kıyalı başka jakta bolup, baktın orta çeninde seleyip durdu.
Bir malda anın art jagынан Alima basıp geldi. Uul, dep çakırdı alakırın. Oşinsi de Malik çöçüp ketdi. Al jengesin karadı. Uul, akеңiz Maralды öz үйüne aparıp taştagan atat. Dep жооп берди Алима анын суроолуу көз карашына. Эмне үчүн? Деп жиберди Малик. Анан өзү уяла түштү. Эгер Маралды жакшы көрсөңүз, аны алып калыңыз, деп улады Алима. Менимче жакшы көрөсүз. Марал чынында да жакшы көрө турган кыз. Ар кандай жигитке жакшы аял болуп берет. Малик жеңесинин сөзүн андан ары угуп отурбай жолго түштү. Адегенде жай жөнөдү, бара-бара ылдамдады, акырында чуркаганга өттү. Алима анын өрүктөрдүн арасында калдаңдап бараткан караганын карап, ичинен ага ыраазы болуп турду. Кыштактын кайчылашкан эйри-муйру көчөлөрү менен жалгыз ат чегилген араба баратты. Арабага Маралдын себи, кызыл-тазыл көрпө төшөктөр, шалча килемдер жана бир узун күзгү жүктөлгөн. Септин үстүндө Марал олтурат. Ал кызыл гүлдүү кара жүн жоолукка жүзүн бекитип алып, шолокту ыйлап баратат. Арт жактагы соройгон узун күзгө анын ушул кебете кепширин өзүнө чагылтып турат. Арабаны жандап Мурат келатат. Анын бир колунда картаң тору аттын тизгини, экинчи колунда узун камчы. Ал бирде арабанын бул капталына, бирде тиги капталына өтө калып, атай эл уксун, эл көрсүн үчүн улам-уламдан атка кыйкырып өкүрүп коет. Анын ачуулуу үнү бүт кыштакты жаңыртып, эшиктеринде жаткан иттерди абалатып, үйлөрүндө отурган кары жашты тышка кубалап чыгып атты. Эл арабаны көргөн жеринде катып, андан көзүн албай узата карап калууда. Албетте, жөн эле калбастан, ар түргөн сырдык сөздөр менен адаттан тышкары болгон бул окуяга өздөрүнүн мамилесин билдирип атышат. «Ha, бетиң курсун, деп көбүрөдө суу көтөрүп бараткан аял. Жалпы эл журтубузду жаманатты кылбадыбы бул кыз? Эми биздин айылдан эч ким кыз албайт. Бул жакшылыктын белгиси эмес, деди бир чолок эркек жанында турган жигиттерге. Биздин айылда мындай иш мындан 35 жыл илгери гана бир болгон, так ошол окуя болгон жылы согуш чыгып кеткен. Эркек чолок колун көрсөтүп койду. Жок, бул жакшылыктын белгиси эмес. Көрүп ал, деп кыйкырды апасы бойго жеткен кызына. Эгер сен ушинчи болсоң, үстүңө кирясын куюп туруп өрттөп жиберем. Жаштарга ыман бер, жаштарга намыс ариет бер, деп тилек атты сүрөдө таспи тартып отурган ак жаш кемпир. Чо, деп кыйкырып баратты Мурат, ачуу аралашкан жасалма шайырдуулук менен. Араба Маралдын үйүнө аз калганда гана Малик анын алдынан чыкты. Малик келип аттын жылоосуна асылды. Аке, деди ал күйүккөн үнү менен. Бул эмне кылганыңыз? Бул кыз бизди шерменде кылды ука, деди Мурат. Шермендеден кутулалы. Кутулбашты мен чечишим керек да, аке. Марал ыйын токтотуп, ага менен инисинин сөзүн тыңшап калды. Марал да, ага ини да арабадагы узун күзгүдө көрүнүп турушту. Үй бүлөнүн ар намысы баарыбызга тиешелүү, деп жооп берди Мурат. Анан кала берсе, бул аялды сага мен алып бергенмин. Той тамашаңа мен чыгым болдум. Эми деле сени өзүм үйлөймүн. Кереги жок мага башка аялдын, деп кыйкырды Малик кокусунан. Мен Маралды сүйөм, билдиңизби? Акеси иренжиген түр менен инисин карап туруп калды. Сүйүү деген нерсе намыстан жогору турушу керек эмес, деди анан инисине жини келип. Сени эл журттан намыс кылат экен десе, кач! Мурат аттын тизгинин катуу силкеп арабаны ордунан козгоду. Малик шашып-ушуп аялына кол узатты. Марал, түш бери. Бичара Марал сүйүнүп кетип, күйөөсүнө колун сунуп калды эле, бирок Мурат тарт колуңду, деп өкүрүп, узун камчысы менен экөөнүн сунулган колдоруна уда чаап жиберди. Марал дароо колун тартып алды. Малик оорган колун кармап четке секирип кетти. Аке, деп кыйкырды ал, бүт ачуусун ызасын чыгарып. Акеси кулак салган жок. Атты кайра камчылап арабаны таскактатып кете берди. Көп өтпөй араба Маралдын дарбазасына келип токтоду. Мурат дарбазаны кичине ачып ичкериге башпакты. Эшиктин алдында эч ким көрүнө бербеди. Сыдык аке, деп чакырды Мурат. О, Сайра жеңе.
Өзүнүн тамаркасында турган кемпир сабыз казып отурган. Ал Муратты көрүп анын үнүн угуп ордунан турду. «О, кире бер, ити каппайт», деди ал. Кемпир али арабаны көрө элек. Ушул учурда өз үйлөрүнөн Маралдын атасы менен апасы чыга келишти. Мурат дарбазаны кеңири ачып койду. Эрди катын арабада отурган кызын көрүп эстери оозуда калды. «Кызыңарды түшүрүп алгыла», деди Мурат аларга жай гана. Анан күтүп калды. Тегилер албетте жамандыкты сезишти, бирок суроо беришке ооздору барбай, үрөйлөрү учуп тура берди. «Менин үкем жуан катын албайм деп койду», деп кошумчалады анда Мурат. Ошентти да жолуна түшүп кете берди. Эрди катын арабага карап басышпады. Ал турмак бири-биринин жүзүнө тике карашка кудурети жетпей, секин бурулуп, экөө эки бөлмөнүн эшигине кирип кетишти. Мунун баарын угуп көрүп турган кемпир алардан бетер ээси катып, мелтиреп туруп калды. Арабанын үстүндө болсо баягыдай эле көз жашын төгүп, кечээ күнү тою түшкөн кызы отурду. Кемпирдин ага ырайымы келди. Ал кызды карап туруп, акырында арабага басып барды. Кызым, эси жоктук кылыптырсың да», деп кейиди ал. «Кана түш эми?» Марал өпкөлөп ыйлап жиберди. Түш, деди кемпир ага колун сурап. Марал секин арабадан түштү. Кемпир аны колтуктап алып, ата-энесинин үйүнө карай жетеледи. «Кайсы кудайдан үмүтү жок сени жолдон чыгарды экен, ылайым үйү күйсүн ошонун». Бүркөө күн. Тамекичилер ар кимиси өз участогунун тамеки паясын уруп атышат. Орулган тамеки паяны алар ошол эле замат боолап, батыраак кургасын үчүн боолорду 3-4төн кылып бири-бирине тикесинен жөлөп коюп баратышат. Жөлөнгөн боолордун ар бир тобу өзүнчө бир алачыкка окшоп, кең талаанын бетин каптап жамырап турат. Тамеки пая ургон адамдар үй бүлөсү менен, бала чакасы менен келишкен. Маликтин үй бүлөсү, атасы менен апасы, акеси менен жеңеси, Камил инеси да ушул жерде. Үй бүлө иш менен алек. Кеп сөз деген жок эсе. Алима гана кез күңкүлдөп өзүнчө бирдемелер ырдап коет. Анын кийгени шаардыктарча. Куртка, джинсы, ал азыр күйөөсү менен кааласаң ушу, каалабасаң жок деп гана жашап калган. Бир маалда анын жанына кичүү кайнысы басып келди. Жеңе, деди Камил, куду жашырын сырын айтып аткандай үнүн басаң чыгарып. Деди Алима. Үйдөгү иштер бүткөндөн кийин мен Жыпар апамды дагы бир издеп келсем деп турам. Абдан жакшы кыласыз. Сиз ал кишини сөзсүз табышыңыз керек. Азаматсыз. Камил жеңесине да, өзүнө өзү да ыраазы болуп, жылмайган бойдон кайра басып кетти. Алима, деп калды уштапта кайненеси. Балам, үй жакка барып бир чай пай кайнатып келсең. Макул, деди Алима. Анан орогун таштап жөнөп калды. Улуу кайнысын жандап салды. Өтүп баратып ага назарын таштап койду. Малик кийинки күндөрү эч ким менен сүйлөшпөй түнт болуп кеткен. Бирок азыр башын көтөрүп жеңесине бирдеме айтчудай көрүндү. Жеңеси муну сезе коюп дароо токтоду. «Жеңе», деди Малик кичине буйдалып. Мурат жакты бир кыйгач карап алып, Алимага карай басты. Мурат муну көрүп кулагын түрүп калды. «Мага бир сигарет ала келиңизчи», деп улады Малик үнүн чыгара. «Макул. Мына акча. Жөлүнө коюңуз уул, өзүмдө да бар». «Жок, алыңыз». Малик болбой эле бир кагазды кармата салды. Анысы чынында да кагаз экен. Алима дароо түшүндү. Ал күйөөсүн бир тиктеп коюп басып кетти. Мурат аны шектүү карап калды. Кылбатыраак жерге жеткенден кийин Алима кагазды ачып көрдү. Анда мындай деген жазуулар бар экен. «Марал, баарына мен өзүм күнөөлүүмүн. Кечирип кой. Бирок болор иш болду. Эми экөөбүзгө тең бул жерде жашаш кыйын болот. Шондуктан бул жерден кетип, бир тиричилик кылалы. Ошто менин бир досум бар. Аялы экөө текстиль комбинатында иштейт. Жакшы жигит, армияда бирге служит кылганбыз. Барчу болсок, ал бизге сөзсүз жардам берет. Макул десең, эртең саат 12-шенде Бедепаядагы жалгыз долононун жанына кел. Малик». Кат Алиманы абдан ыраазы кылды. Ал мулуңдап сүйүнгөн бойдон пышылдап басып кетти. Эртеси күнү гывандап кар жаап турду. Бул биринчи кар эле.
Марал бир түйүнчөктү колдуктап алып, айтылган убакта кызыл беде эгилген талаанын ортосундагы жалгыз долоонун жанына келди. Беде эчак чабылып ташылып кетилген. Азыр бул жерде жаап аткан кардын арасында карарып, анда санда гана мал оттоп жүрөт. Малик али келе элек экен. Марал эки жагын каранып күтүп туруп калды. Бир пастан кийин анын көзүнө жерде чөптүн арасында чачылып аткан чоң акак мончоктор урунду. Маралдын денеси дүркүрөй түштү. Ал кыйлага чейин мончокторду селейип карап турду да, анан акырын отуруп аларды бирден тире баштады. Бул өзүнүн мончоктору болчу. Маралдын жүзүн ой басып, көздөрү ысык жашка толуп чыкты. Ал мончогу үзүлгөн күндү, мончокту үзгөн кишини эстеди. Ошондо Марал ордунан туруп, өскүлөң кызыл бедени аралап чуркап кеткенде, ал киши эми атын атай берсек да болот, Осмон долононун түбүндө калган. Ал уктап аткан болчу, а Марал аны ойготкусу келген эмес. Осмон көпкө уктаган. Акырында ойгонуп, жанын караса Марал жок. Жапырылган беденин бетинде анын суналып аткан изи гана калып, ал издин үстүндө акак мончоктор чачылып атат. Осмон мончоктун бирөөнү алып, аны ары бери оодарып караганча ыраазылык менен мулуюп койду. Бир пастан кийин ал дагы ордунан туруп, ар жак бер жагын каранып алып, анан бедени аралап, жай басып кетти. Бир пастан кийин Малик келди да, унчукпай Маралды колдон алды. Экөө жаап турган карды аралап узап кетишти. Биринчи кар Арсланбаптын тоолоруна да, тоолордун этек жоонун, коюн колтугун каптаган чытырман токойго да жаап атты. Биринчи кар менен кошо токойдун акыркы бариктери түшүп атты. Самсаалаган ак кардын жоон жаңгактардын арасынан элес булас көрүнүп, алыста эки караан келатты. Караандын бири чоң киши, экинчиси жаш бала. Экөө жөн келбестен бири-биринен жашынып, бири-бирин кубалап, оюн салып келатышты. Булар Жыпардудук менен анын уурдап тапкан кызы эле. Энеси да, кызы да бирден калта асынып, бирден чыбык кармап алышкан. Оюн арасында чыбыктары менен жердеги калың бариктерди оодарыштырып, анын арасынан жаңгак көрүнсө аны калталарына салып коюшат. Калталары толоюн деп калган. Кокусунан экөө кып-кызыл болуп бышып турган жапайы алчага туш келишти. Жыпардудук дароо алчанын шагын ие баштады. Кызы алакандарын тосту. Дудук биринчи сыдырганын кызга берип, экинчисин өз уучуна калтырып, кайрадан жолго түштү. Эне менен кыз алча жегенче жай басып узап кетишти. Булар бараткан тарапта, алыста, жаап аткан кар менен карарган дарактардын арасынан кичинекей кыштактын үйлөрү бүлбүлдөп көрүнүп турду.